Баарыбызга белгилүү болгондой, үстүбүздөгү жыл мамлекет тарабынан президенттин жарлыгы менен үркүндүн 100 жылдыгын белгилөө жылы. Ошол программа бүгүн биздин университетке дагы насип болуп, биз өткөрүп жатабыз. Тарыхта, кыргыздардын тарыхында болуп өткөн бул окуяга кыргыздар кош көңүл мамиле кылбай, улам эскерип, жана ошондой эле биз дагы бул университетке атайын программа жарыялап, атайын кызыктуу докладчыларды, баяндамачыларды чакырып, сиздердин алдыңыздарга сунуп отурабыз. Биздин конференциянын максаты жаштарга кыргыз элинин тарыхын жөнүндө маалымат берүү жана ошол маалымат аркылуу жаштарга бул тарыхый окуяга туура баа берүүгө тарбиялоо болуп эсептелинет. Биз терең ишенебиз. Бул баяндамачылардан кийин биздин бүгүнкү жаштар бул тарыхый окуяга туура көз карашта болот деген. Анда уруксат берсеңиздер, конференцияны ачып берүү үчүн бул жакка сахнага биздин университетибиздин ректору, медицина илимдин доктору, профессор Осман Гокалп мырзаны чакырып койгуга уруксат этиңиздер. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Bugünkü çoğuluş manili, başkaca bir manisi var bunun. Bu gibi olaylar sadece burada değil, dünyada da oldu. İnsan her yerde insan. Türkiye'de de bizim bir Sarıkamış olayımız var. Sarıkamış olayında da bir sürü insan öldü. Niye öldü? İnsanlar az istişare ederse, az kengeş kılarsa acı faturaları oluyor. Bizde hep bizim aksakallarımız şöyle söylüyor. Tarihin hep güzel sayfalarına bakmayın. Bu insanı sevindirir, güzel. Ama bizde üzücü sayfalarına da bakın. Oradan da alınacak dersler vardır. Bugün de Ürkün olayına böyle bir bakış yapmamız lazım. Bunu öğrenmemiz lazım. Bundan sonra bu gibi olayların olmaması için burada öğrenci arkadaşlar var. Bizler burada muallimler yaşımız belli bir seviyenin üstüne çıktı. Ama bu arkadaşlarımız Avustralya, Amerika'ya gidecekler. Bu sayfalardan da ders alarak doğru hareket etsinler. Bunun için çok manili. Саламатсыздарбы? Ректор бейдин белгилеп айтып кеткен нерселеринен бул Үркүн сыяктуу Турцияда дагы ушуга жакын бир окуя болгон деди. Анын аты Сарыкамыш деген окуя дейт. Жана адам бардык жерде адам дейт. Жана аксакалдардын бир жакшы сөзү бар дейт. Мисалы, биз тарыхта бир гана мисалы тарыхый окуяларда жакшы жагын эмес, бир аз жаман жактарын дагы эске алып карашыбыз керек дейт. Жана ушул Кыргызстандагы тарыхына байланышкан Үркүн окуясында дагы биз бардык ар тараптуу карап, көз карашыбызды өзгөртүүбүз зарыл деди. Benim fikrim bu tür olayların olmamasının en önemli yolu Kırgız'da bir söz var. Irz altı ıntımak. Ailemizden başlayarak bir beraber olalım. Benim oturduğum binada belki 6-7 farklı ülkeden insan var. Ben aileden sonra onlarla intimak içinde olacağım. Sokağımla intimak içinde olacağım. O zaman her gittiğimiz yere sevgiyi götürürüz. Suyu urmat da bu problemlerin ilacı. Ondan sonra bir daha böyle kara sayfalar, kanlı sayfalar olmaz. Кыргызда бир макал бар деди, ырыс алты ынтымак деген. Ушул сөзгө байланыштуу. Мисалы, бул ынтымакты бир эле үй бүлөнүн ичинде эмес, биз үй бүлөнүн сыртына да чыгышыбыз керек дейт. Ошо көчөдөгү кошуналарыбызга кимди таанысак, көрсөк, билсек дейт. Жана ушул ынтымак аркылуу биз сүйүүбүздү бардыгы менен бөлүшүбүз керек. Жана эгер биз муну кыла турган болсок, анда ушул Үркүнгө окшогон тарыхый кандуу окуялар кайрадан болбойт дейт. Ben iyi bir toplantının geçmesi için
başarılar diliyorum. Ve bütün konuştuklarımıza geldikleri için çok teşekkürler diyorum. Çok rahmat sizge. Сиздерге ийгилик каалап ушул конференциянын жакшы өтүшүнө тилектеш болгонун жана баардыгыңыздарга ыраазычылыгын билдирип чоң рахмат. Маңыздуу баяндамасы үчүн биздин ректор мырзага терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ректор мырза белгилегендей, тарых бул тарых. Тарыхта жакшы дагы жаман да нерселер болот, бирок келечекте биз тарыхка кайрылуу менен анын жакшы нерселерин алып, туура баа берүүгө баарыбызды чакырабыз. Биздин конференция 2 бөлүктөн турат. Программасы менен кыскача тааныштырып кетсем, биринчи бөлүктө биз атайын бул тарыхый окуяга байланыштуу адистерди, ушул тема боюнча иштеп жүргөн окумуштууларды чакырды элек. Биринчи бөлүм ошол баяндамачылардын баяндамаларынан турат. Ал эми тыныгуудан кийин экинчи бөлүк атайын учур театры тарабынан даярдалган Улуу Үркүндө деген Бексултан Жакиевдин чыгармасынын негизинде жазылган, даярдалган спектакльден турат. Баарыңыздарды аягына чейин катышып берет деген жана ошондой эле бул конференция баарыңыздарга тең оң таасир берет деген терең ишенимдебиз. Анда биз конференциянын негизги бөлүгүн баштасак, конференцияны алып баруу үчүн биз эң алгач модераторубузду чакырып алсак, модератор биздин университеттин, Эл аралык Ататүрк Ала Тоо университетинин проректору, педагогика илимдеринин кандидаты, доцент Бешеналиев Алмазбек агай. Келип берсеңиз. Бешеналиев Алмазбек агайыбыз бүгүнкү күндө биздин университеттин атайын тапшырмасы же эки университеттин келишими менен Америка Кошмо Штатындагы Джон Хопкинс университетинде конок профессор катары эмгектенип жатат. Анын ошол жакта иштеп жаткан эң негизги иштеринин бири ол Орто Азиядагы Улуу Үркүндүн чыгуу себептери аттуу монографиясын даярдап жаткан учуру. Анда биз кийинки баяндамачыны чакырып алсак, 1986 жылы 16 жылы Жети суудагы көтөрүлүшкө майда элдердин катышуусу аттуу темада кандидаттык диссертациялык ишин коргогон. Үркүнгө байланыштуу көптөгөн илимий макалаларды жарыялаган. Көтөрүлүштүн 90 жылдыгын, 95 жылдыгын уюштурууга активдүү катышып, ошондой эле быйылкы уюштурулуп жаткан 100 жылдыгы боюнча иш-чаралардын өтүшүнө катышып жаткан окумуштуу, тарых илимдеринин доктору, профессор, кыргыз тарых коомунун мүчөсү, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер Докторбек Омурбеков агайыбызды чакырсак. Докторбек агайдан кийинки биздин баяндамачыбыз ушул тарыхый окуяга адабий сындан баа берген, Үркүн темасына байланыштуу жазылган адабий чыгармаларды адабий талдоого алган. Айтсак, Алдаш Молдонун Үркүн поэмасын толук талдоого алган. Нурмолдонун Үркүн трагедиясы жөнүндө чыгармаларын талдоого алган. Алы Токонбаевдин Кандуу жылдар романдагы тарыхый личносттер тууралуу жазган. Үркүн темасын бүгүнкү күндүн талабынан туруп, улуттук адабият жана Улуу Үркүн монографиясын жазып жаткан филология илимдеринин доктору профессор Садык Алахан агайыбызды чакырып алсак. Айрым бир себептерге байланыштуу биздин айрым баяндамачыларыбыз келбей калды. Ал үчүн алар бизден кечирим сурашты. Биз сиздерден да алардын атынан кечирим сурайбыз. Ошондой эле кийинки баяндамачыбыз баарыбызга белгилүү болгондой, бул Кытайга качып, Үркүндө Кытайга үркүп качкан кыргыздарда 6 айыл бар экен. Билсеңиздер керек, ал 6 айылга улуттук статус берилген экен. Мына ошол Кытайдагы Үркүндөн качып барган кыргыздарда 6 айылга барып сурамжылоо жүргүзгөн. Ошондой эле кытайлык кыргыздардын маданияттуу кандидаттык диссертациясын коргогон. Бүгүнкү күндө окумуштуу, тарыхчы окумуштуу Төлөбек Абдрахманов менен биргеликте 16-жылдагы көтөрүлүш жана кыргыздардын Кытайга эмиграцияланыш аттуу монографияны жазып жаткан автор, тарых илимдеринин кандидаты, доцент Гүлзада Абдалиева эжекени чакырып алсак. Биздин баяндамачылардын докладдары абдан кызыктуу. Баарыңыздарды көңүлүңүздөрдү бурабыз, ишти алып кетүү үчүн Алмазбек Бешеналиевге тапшырабыз. Ишиңизге келет.
кечиресиздер. Бул залда дагы биздин чоң коногубуз бар экен. Ушул үркүн темасына байланыштуу көп эмгектердин автору, тарых илимдеринин доктору Кенен Сариев агайыбызды да чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Бүгүнкү конференциянын катышуучулары, бүгүн бул конференцияны өтүп жатканда эң негизги максат бул университеттердин базасында өтүп жаткандыктан тарых жана маданият жылына карата биринчиден бул конференция өтүп жатат. Экинчиден билесиздер 100 жыл мурун Кыргызстандын тарыхында ушундай кайгылуу бир окуя болуп өттү. Ушул окуяны биз азыркы күнү жаш муундарга жеткирүү, аларга маалымат берүү жана ошол сезим менен жашоо негизинде биз ушул конференцияны өткөрүп жатабыз. Бул жерде бул тема тууралуу адистер, кесипкөйлөр ушул теманы изилдеген илим подолорубуз отурат. Буюрса жумушту ошол алкапка алып барабыз. Баягы кыргызда сөз бар эмеспи, ачыл алек сандыкта бычыл элек кундуз бар деп. Бул маселе боюнча дагы көп маселе ачыл элек. Бүгүн биз сүйлөп жаткан маселе балким бунун белгилүү гана бир бөлүгү болуш керек. Кыргызстан тараптан караганда биз өзүбүздүн терезебизден сырткы дүйнөнү караганда белгилүү нерселерди изилдедик деп ойлошубуз мүмкүн, бирок тилекке каршы бул жетиштүү эмес азыркы күндө. Бул маселени караганда кандай масштабта карайбыз, кандай деңгээлде болот, азыр сөздүн жүрүшүндө улантабыз. Анда сөздү мен Чойгостон биринчи баяндамачыбыз урматтуу Докторбек агайга бермекчимин. Урматтуу илимий жыйындын катышуучулары, биринчиден Ала Тоо Ататүрк атындагы Ил аралык университеттин жетекчилигине тарыхчы катарында ыраазычылык билдирип коюуну туура көрүп жатам. Анткени жетекчилик ушундай иш-чараларга маани берсе, анан калса Ил аралык университеттин жетекчилиги маани берсе, бул абдан жакшы нерсе. Керек болсо биздин республиканын бөлөк илимий мекемелерине, жогорку окуу жайларына үлгү болот, жол көрсөтө турган иш-чара болот. Ошондуктан биз тарыхчылар жамааты ыраазыбыз. Анткени жогорку окуу жайлардын студенттердин арасында ушундай иштер жүргүзүлбөсө, мектептерде жүргүзүлбөсө, деги эле жаштардын арасында жүргүзүлбөсө, анда анын мааниси, өзүнүн маңызын, мазмунун жоготот. Ошентип 1916 жылкы көтөрүштүн өткөнүнө билинип билинбей быйыл 100 жыл өтүп кетиптир. Албетте буга чейин дагы 95 жылдыгында, 90 жылдыгында, 80 жылдыгында дегендей сөздөр болгон. Бирок быйыл өзгөчө болуп атат. Бардыгыңыздар күбө болуп атасыздар, телевизордон, радиодон, мезгилдүү басма сөздөн койчу кайда болбосун 1916 жылкы көтөрүштүн маани маңызы болгон окуялар жөнүндө ачык, таамай айтуу аракети жасалып жатат. Буга албетте биздин мамлекеттик жетекчиликтин маани бергендиги жол ачты. 1916 жылкы көтөрүштүн 100 жылдыгын өткөзүү жөнүндө атайын жарлык чыккан, президенттин жарлыгы. Анан быйыл 16 жылды тарых жана маданият жылы катары жарыялаган указ чыккан. Анын ичинде 6-7 иш-чара белгиленип, анын эң башкысы катарында ушул 100 жылдыкты белгилөө жөнүндө указ жарыяланды. Анан а дегенде эле айта кете турган нерсе, кээ бир биздин эле ушул мекендештерибиз же болбосо чет өлкөлүк биздин замандаштарыбыз ушунга чочулоо менен мамиле кылып атат. Ана сиздерге дагы бир жолу рахмат, жетекчиликке чочулабай, коркпой, үркпөй ушул элди чогултуп атканыңыздарга. Себеби бул 16 жылкы көтөрүш десе эле 5ке сайгансып, кээ бирөөлөр бул кыргыз менен орустун мамилесин курчутат. Азыркы Россия Федерациясы менен азыркы суверендүү Кыргызстандын мамилесине зыяны тиет деген ойдо атат. Бир нерсени унутуп калышат бу жолдоштор. Эми мен ошону биздин балдар айтат да, түшүндүрөт элге. Булар азыр тиши чыгып калган балдар да. Бул жерде азыркы Россия жөнүндө сөз болгон жок. Бул жерде падышалык Россия жөнүндө сөз болуп атат. Колониалдык империя жөнүндө сөз болуп атат. Ошол империянын түбүнө жеткендер дагы биздин ушул Россия Федерациясында жашаган калк болгон. Мына 17-жылкы тиги февраль революциясында Россиянын калкына, орус калкына жек көрүндү болгон тиги Николай II император тактан кулатылбады. Анан ага дагы
кошулташы болуп 17 октябрда совет бийлиги орноду тиги буржуазиялык убактылуу өкмөттү кулатып. Же болбосо 1916 жылкы көтөрүштүн башкы күнөөкөрлөрүн жок кылгандар дагы ошол Россиянын калкы болгон. Анан бизди колониалдык эзүүдөн куткарган 16-жылы тарткан зат тозогубуздун маани маңызын, анын тиги кайгылуу элибиздин тагдырын түшүнүп, анан кайра ошону ордуна келтирүүгө аракет жасаган дагы Россия Федерациясы болду да. Ошондуктан муну жана биздин өзүбүздүн арабызда жүргөн саясатчылар, анан Россияда дагы жана чочуп аткан кимдир бирөөлөрдүн туура эмес айткан сөздөрүн ишенип чочуп аткан биздин кызматташтарыбыз, тилектештерибиз туура түшүнүшү керек. Демек бүгүнкү өтүп аткан иш чаранын максаты кайсы бир элди жамандоо, кайсы бир өлкөгө тийишүү, ага тишти кайроо эмес, ага кекенүү, анан да өч алуу үчүн жасалып аткан иш эмес. Бул ошол эки өлкөнүн ортосунда биргесине кетирилген кемчиликтер өткөн замандагы кайра кайталанбас деген максат. Кайра тескерисинче мамилебиз ого өтөр күчөсүн, достугубуз күчөсүн. Анан эң башкысы биздин жаштарыбыз, Кыргызстандын калкы ушул окуядан сабак алсын. Ушул окуянын маани маңызы аркылуу биздин саясатчыларыбыз дагы сабак алсын, же карапайым калкыбыз да сабак алсын деп чыгарылган указ болуш керек. Себеби ушундай окуяларды жакшы билгенде гана биздин калк, жаштар өзгөчө, биздин могу эгемендүүлүгүбүз, биздин көз каранды эместигибиз, биздин мамлекеттүүлүгүбүздүн баа баркын билет деген ойдо чыгарылса керек. Биз ушуга түшүнүшүбүз керек. Башка ой жок, тескери ой жок, максат жок менимче. Ошол биз мына 25 жыл болуп атпайбыз анан калса. 25 жылдык юбилейибизди, мааракебизди белгилеп аткан кезде артка кылчайып карап, ушул 25 жылдык мааракеге жол ачкан 16-жылкы көтөрүштүн тиги жол ачкан окуянын мисалынан кийин биз ошол баа баркына жетебиз. Мамлекет бул биздин бакыт каалайбыз экенин, мамлекети жок элдин келдири кесилгендигине, келечеги жок экендигине көзүбүз жетип, ошону көздүн карагенде коргогонго ой келет болуш керек. Биздин өзгөчө мына жадырап жайнап отурган жакшынакай Кыргызстандын келечеги жаштардын аң сезиминде. Ушуну бир айта кетпесе, кийинки кесилер ушундай бир туура эмес оруп барган ойду тоonu сүйлөгөн замандаштарыбыз дагы пайда болуп атат да. Баягы жумурткадан кырыс деген. Андай жок. Андай мисалы үчүн системде да жок. Системде максат. Анан Түрк университети десе эле башкача ойлоп иштөө мүмкүн да. Жок, бул жерде таптакыр башка. Ушул элдин улуттук аң сезимин өстүрүүгө, мамлекеттик идеологияны калыптандырууга кол кабыш кылалы деген иш. Аны менимче Кыргыз Славян университети жасап атат. 1916-жылкы көтөрүлүш бул кокусунан чыккан окуясы эмес болчу. Бул 50 жыл бою топтолгон элдин ичинде кайнаган буунун сыртка чыгышы болчу. Кээ бирлер айтып атпайбы, бул ой Кыргыздын жаштары оолугуп тентектик кылып антиминтип анан чыга калган 16-жылкы согушта тиги дүйнөлүк согушка фронтко баргысы келбей деп. Жок, ал жараны чукуланган окуя. Элди ачуусун чегинен чыгарган окуя болгон. Ошондуктан мен кыскача убакыт албаш үчүн бир-бирден эле санап өтөйүн себеби. Анын терең объективдүү себептери болгон. Биринчи падыша өкмөтүнүн бул 1955-жылдан 76-жылга чейин 21 жылдын ичинде Кыргыздын табигый негизги укугун алып салды. Колунан тартып алды. Ал эгемендүүлүк укугу болчу. Ээн эркин жашоо укугу болчу. Көз каранды эмес, өз бетинче турмуш куруу, жашоосун улантуу укугу болчу. Ошондон укугубузду ажыратып жараткан берген, табият берген ээн эркин жашоо. Биздин укугубузду Россия империясы ошо кездеги император, орус император алып койду. Орус эл эмес, орус император, орус падышачылык алып койду. Мындан ары биздин законубуз менен, биздин мыйзамыбыз менен, биздин эрежебиз, биздин жол жобобуз менен жашайсыңар. Силердин адат салт, каадан нарк өткөн кеткениңер менен биздин ишибиз жок. Болсаң жамчы тиги аба бүт кусабыз. Экинчиден, ошол элдин жашоосу үчүн керек болгон жашоонун, турмуштун булагы болгон жерин алып койду. Жер 67-жылкы 90-жылдардагы жоболордун негизинде Россия империясынын менчиги деп жарыяланды. Кыргыз эли ошол жерде киндиги каны тамган, далай ата-бабалардын каны төгүлгөн жер.
Кыргызстан кеңешпей, таңашпай, биздики эми мындан ары силер Россия империясына тиешелүү жерди пайдаланган үчүн алык салак акы төлөйсүңөр. Бүтті. Бул биринчи күндөн эле күдүгүн туудурган адам. Кандай? Үчүнчүдөн колониалдык үстөмдүк орногондо анын артына жаңы башкаруу системасы кирди. Бийликтин 99% Россия империясынын колониалдык чиновниктеринин колуна өттү. Ага чейин Кыргыздын бийлери, манактары башкарчуда. Чоң бийлери, болбосо тиги ар бир уруунун бийлери, Агалакчын бий, Улук бий, Чоң бий деген алардын баардыгынын бийлиги жыйыштырылды. Дагы Түркістандың жарым пашасы кыргыздар айткандай, Түркістандың генерал губернаторунун колуна өттү. Анын кол балдары болгон областтардын аскер губернаторлорунун колуна өттү. Алардын кол балдары болгон уездин начальниктерин, алардын малайлары болгон тиги участоктун приставтарынын колуна өттү. Кыргыздар колониалдык бийликтин 1-2% гана тетиктерин айланды. Мисалы үчүн волостук башкаруучулар, айылдык старшындар, тиги 10 башылар, 50 башылар деген булар дагы түздөн түз бийликке баш ийген, керектүү саясатты эл арасында жүргүзө турган, эмнелер эле чорун чорчо тарта турган, ырын ырдай турган киши. Теп бөлө ага, анан калса жанагы Курманбетовка сыяктуу, жолдо Шабдан Баатыр сыяктуу, же башка чыган, кадыр барктуу, жет атасынан бери эл бийлеп келе жаткан, эл бийлөөнүн, мамлекеттик бийликтин сырын жакшы билген адамдар тартылган жок. Алар өңкүп кетиши мүмкүн деп чоңчуласа керек. Ага ыңгайлуу кишилер тартылган. Анан төртүнчүдөн бул алык салык саясат. Алык салык саясат. А дегенде 1 сом 50 тиындан аягы 15 сомго жетти. Бул абдан чоң сума болду. Чакча тыйын менен иши жок эл үчүн. Натуралай чарба жүргүзгөн эл үчүн. Натуралай албаш жүрчү да. Ал эми 1 сом табыш үчүн агести өтө эле кыйын болгон. 1 сом табыш, аягында бар 15 сом табыш. Анан согуш жылдарында анда башка да кыйры салыктар, андай салыктын түрлөрү көп. Анан жергиликтүү элдин каада салыктарын, үрп адаттарын, жана башка нерселерине текеберчилик менен мамиле кылып, алар менен эсептешпөө. Керек болсо жана мен айтпадымбы? Кыргыздын кадыр бар адамдарын четтетүү, аларга бой көтөрүү менен текебер мамиле кылуу сыяктуу. Бул дагы себеби болгон. Анан албетте бул жерде туюгул айтышым керек болот. Кыргызстанга ооп келген, жанагы Кыргыздын эң мыкты тиги Меркеден бери кастай кеминге чейин тиги балыкчыдан ары караколду тегеретип Кыргыздын мыкты жерлери дагы кеткенде келген эл менен жергиликтүүнүн ортосунда кээде мамилелер дагы анча-мынча туура эмес нукта өнүккөн. Бул дагы себеп болду. Анан эң акырында бар 1914-18 жылдардагы дүйнөлүк биринчи согуштун учурундагы элдин абалын көрчү. Мына ушулардын баары чогулуп келип, элди көтөрүшкө даярдап койгон. Бүгүн болбосо эртең болсо бүрсүгүнү болмак. 16-жылкы 25-июньдагы тыл оорук иштерине тартуу жөнүндөгү жарлык бул көтөрүшкө шылтоона болду. Көтөрүш 1916-жылы 4-июльдагы Хотжент окуялары менен башталып, а дегенде Ферген Агүрөнүн түштүк Кыргызстанды кучагына алды да август айында түндүк Кыргызстанды кучагына алды. Жайылды. Анан түндүк Кыргызстанда 6-7 августта кеминде башталып, акырында бүткүл Чүйөрөнүн, Ысык өлөрөнүн, ички теңир тоона камтып, мына ушул жерлер көтөрүштүн накта чордондоруна айланган. Себеби бул жерде ачыктан ачык жазалоочу аскерлерге каршы, орус элине эмес, падышалык бийликке каршы, колониалдык бийликке каршы, колониалдык администрацияга каршы куралдуу көтөрүштүн деңгээлине өсүп чыккан. Ачыктан ачык. Ошондуктан бул жерде көтөрүштүн очоктору деп айтабыз. Эжеке тесине бүтүнүз дегендей белги берип атып окшойсуз. Бул ушул жерде бир эле мисал токмокту колониалдык бийликтин чордондорунун бири катарында 10 күндөн ашык Кыргыздын канаткан баш болгон 20 миң айрым маалыматтар боюнча 40 миңге чейин жеткен Кыргыздын жигиттери дегенде бир айта кете турган нерсе, жанагы майдандагы оорук иштерине деген шылтоо менен 19 жаштан 43 жашка чейинки катчы кырылганда. Бул деген Кыргыздын келечеги, Кыргыздын халкынын санын өстүрө турган күчтөр эле чыгат, өндүргүч күчтөр болот. Мына ушул жигиттер Европага барып фронтта өлгөндөн көрө, учкандан көрө, күрөк менен аң касып атып, окоп касып атып өлгөндөн көрө, ушу жерде ок кучуп өлөлү дегенди артык көрүшкөн. Бардыгына кайын болушкан. Ошондон жана 20 миң
40 000 asker degенimiz чындыкка жакын болуш керек. Токмокту 10 күнөн ашык курчап туруп, анан кошумча Анжияндан, Верный тараптан, Ташкент тараптан көп сандаган кошумча аскер күчтөр келгенде анан кийин чегинүүгө мажбур болушту. Айтор августтун 6-7-леринде башталган куралдуу көтөрүш аягы сентябрдын аягына чейин керек болсо созулду дагы. Көтөрүштүн басылган учуру болжол менен ушул октябрь айынын аягына чейин барып анан кийин токтойт деп айтсак болот. Андан кийин эми көтөрүштүн мааниси. Мен убакыт экендош үчүн майдалап кетпейин, аны биздин макалалардан окусаңыздар болот. Бир нерсе, бул көтөрүштүн жол башчылары деген маселе бар. Бул совет доорунда көтөрүштүн жол башчыларын бир жасалма көтөрүштүн жол башчыларын тапчыбыз. Партиялык принципке жана таптык мамилеге ылайыктап туруп, анан бай кедей деп бөлүп келип туруп, байманаптар көтөрүшкө жетекчи болушу мүмкүн эмес. Жанагы орустун пролетариаттык партиялык уюмдары сыяктуу же болсо жумушчу табынан дыйкандардан чыккан жол башчылар болуш керек болчу деп анан кийин кедей кембакалдардын арасынан жасалма тиги жол башчыларды тапчыбыз. Анык жол башчылар болсо булар байманаптар болгондуктан алар жетекчилик кылган аймактардагы көтөрүштөр реакциялык көтөрүш болгон. Феодалдык монархиялык мүнөздөгү, тескери мүнөздөгү кыймыл болгон дегенге чейин, жамандаганга чейин барганбыз. Эми андай жерлер көтөрүштүн чын кочоктуру болчу. Мына Токмоктун айланасы, кичи кемин, чоң кемин, Ысык көлдүн айланасы ички теңир тоодо чындыгында эле байманаптар жетекчилик кылган. Анткени аларды кылымдар бою кыргыз элинин аң сезиминде, саясий аң сезиминде калыптанган ада салтка кан көтөрүшкөн. Кадырбактын кишини көтөрбөсө, мага ошонун катарда жүргөн кишини кан көтөрмөкмүн. Эл башкарууну сырын, элге жетекчи жол башчы болуунун сырын билген кишилерди гана жол башчы көтөрмөк. Жол башчы деген түшүнүк Моңгол, түрк Моңгол элдеринде, түрк элдеринде хан деген түшүнүк болчу. Болсо чоң бий, улук бий деген түшүнүк болчу. Ошондуктан хан деген наамды киргизген. Ошону бетке кармап алып биздин кээ бир идеологиялык өңүттө ишибизген окумуштууларыбыз хан көтөрүлгөн жердин бардыгы реакциячыл кыймылдар деп көтөрүш очокторун жокко чыгарып, көтөрүштүн маанисин жокко чыгарып аракеттери жасалган. Да Кудайга шүгүр. Ушбек Үсөнбаев сыяктанган чыган окумуштуулар коргоп калканч болуп, ошонун азабын тартып келишти өмүр бою. Бүгүн бактыбыз бар экен, эгемендүүлүктүн шарттарында хандар дагы калктын өкүлү, бектер дагы хандын өкүлү. Анан жанагы дин кызматкерлери дагы хандын өкүлү. Кожомолдор катышкан деп да жамандабады. Ошо кожомолдолор да кыргыздын ичинен чыккан адамдар да. Ал ошол замандын билимдүү, илимдүү адамдары. Алар дагы күйүп-пышып көтөрүштүн ичинде тиги ураан чакырып жүрүштү. Каланды үстөмдүктөн кутулалы, эркиндик, эгемендикке жетсе кандай сонун болот деп ачык айтып. Демек көтөрүштүн жол башчылары биздин өзүбүздүн ичибизден чыккан. Ата-бабалардан бери, жет атасынан бери эл башкарып келген түп катарында. Элде арасында Кадырбаров бар адамдардан куралган экен. Ошондуктан көтөрүштүн жетекчилери болгон белгилүү өлчөмдө даярдануу аракети жасалган, уюшуу аракети жасалган деп ачык эле тайманбай айтсак болот. Айтылып да жатат. Муну мен эле айтып аткан жокмун. Башкалар дагы айтып жатат. Эми көтөрүштүн жеңилишинин себептери түшүнүктүү. Мааниси эмнеде турат? Мааниси мында турат. Мунун 3 мааниси бар жолдоштор. Мен дайым айтып келем. Биринчи мааниси бул илимий мааниси. Биз 91-жылга чейин туура эмес баа берип келген болсок, бүгүнкү күндө ошону тууралоо, объективдүү, калыс тарыхый чынык калыбына келтирип жатабыз. Дагы келтириле көп иштер бар, ошондуктан ушул жасалды. Болгонун болгондой, болгон окуяны кадимкидей ордуна коюш керек болду. Жанагы партиялык принциптен, таптык принциптен алып чыгып. Ошол учурда ошол көтөрүштүн себептерин эч коркпой, жалтаңдабай, кетенчиктиби ордуна коюшубуз керек болду. Анан жана көтөрүштүн жол башчыларынын көтөрүштөгү уроонун кайра калыбына келтириш керек болду. Байманаптарды жектебей. Мына ушул сыяктуу илимий мааниси бар. Бул өзү кыргыз тарыхнамесиндеги актактарды, уңкул-чуңкул жерлерди түзөө, кайра калыбына келтирүү, жаркыратып кайра алтын дамга менен жазуу дегендикке барабар. Кыргыз тарыхынын орчундуу окуясынын бири 16-чыл көтөрүш экендигин далилдейт. Экинчи мааниси саясий мааниси деген турат, саясий мааниси. Бунун дагы эки жагы бар. Биринчи мааниси бул биздин саясатчылар үчүн сабак болуп атат. Ошол көтөрүштүн жүрүшүндө дагы аркы терки жүргөн жол биздин саясатчылар болгондо, коомдук ишмерлер болгондо.
ошолордун кетирген кемчилигин бүгүнкү саясатчылар кетирбеш керек. Ынтымактын кереги экен, биримдиктин кереги экен. Бир жакадан баш чыгарып, бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, кыргыз мамлекетинин туузун бийик көтөрүп, кыргыз мамлекетинин түпкүлүгү үчүн күрөшүү керек экен. Тигинден тигил окуядан, тарихтан сабак алыш. Биздин саясатчыларга иш жүргүзүш керек болот. Муну үчүн керек. Экинчи саясий мааниси бул кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн, кыргыз мамлекети. Азыркы учурда жашаткан эгемендүү кыргыз мамлекетинин бул кокусунан болбогон нерсе экен. Муну үчүн биздин ата-бабаларыбыз далай кан төккөндүгүн ошондой күрөштөр аркылуу бизге жеткен. Мына 91-жылы биз тиги тынчтык жолу менен жетип алдык деп кубанып атпайбыз. Жок, аны үчүн андан 100 жыл мурда, 90 жыл мурда, же болбосо 500 жыл мурда Мухаммед Кыргыз жана башкалар кан төккөн. Керек болсо Манас бабабыз. Ошондуктан мунун ушундай экинчи бир саясий мааниси бар. Үчүнчү маани бул талим тарбиялык мааниси. 1916-жылы көтөрүш сыяктуу кыргыздын тарыхындагы кайгылуу окуялар аркылуу жакшы жагы да көп деңиздерчи. Андан башка дагы көптөгөн мына Кокон көтөрүлүшү, же болбосо Андиян көтөрүлүшү деген көтөрүштөр бар. Ушул сыяктуу көтөрүштөрдүн эң ириси, эң жеткен апогей чеги болгон 16-жылкы көтөрүштүн мисалында биз калайык калкты мекенчилик сезимге тарбиялайбыз. Тарых ошон үчүн окутулат. Тарых жөн эриккенден окутулган нерсе эмес да. Биз баардыгыбыз бул жерде окумуштуулар отурабыз. Аны мекенчилдик турда тарбиялаш. Эли жерин сүйүшүп, өлкөсүн сүйүшүп, өлкөнүн эли жеринин баа баркын билиш үчүн керек болгон. Андан тереңдетип келет турбосо. Аңсы улуттук аң сезимин, улуттук ар намысын, улуттук абийирин, улуттук жоопкерчилик сезимин жана башка толгон токой нерселердин баардыгы ушунун ичинде жатат. Мына ушундай 3 чоң мааниси бар. Анын ичинде жанагындай майда маани. Анан ошол көтөрүштүн мисалында улуу инсандардын жанагы чыгаан хан болуп, жалтактабай элдин алдына чыгып, төшүн окко тосуп берген улуу чыгаан инсандардын мисалында биз ар дайым улуттук кызыкчылыктарды жогору коюу керек экендигине ынандырышыбыз керек жашты. Улуттук кызыкчылыкты жогору койгон улуу инсандардын тарыхы тиги аты жөнү ысмы тарыхта алтын тамга менен жазылып калат экен дагы элге жамандык кылган, элге чыккынчылык кылган, элин сатып кеткен саткындардын аты кара тамга менен жазылат. Анын укум тукумдардын урпактарынын бетине кара көө болуп жабылып калат. Ошондуктан тарыхтан сабак алат экен. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Сөз кезеги тарых илимдеринин кандидаты профессор Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Мурас фондунун төрагасынын орун басары, ушул маселени айланысып тарыхый изилдөөгө көп салым кошкон урматтуу агайыбыз Кыяс Молдокасымов агайды чакырмакчыбыз. Саламатсыздарбы? Быйылкы жыл тарыхый окуяларга бай жыл, ошон үчүн бизде тарых жана маданият жыл деп бекеринен атаган жок. Анын ичинде өзгөчө орунду 1916-жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүш анын 100 жылдыгы түзөт. Биз эгерде ушул тарыхты терең билбесек, анда кыргыз эгемендүүлүгүн, кыргыз өз жери үчүн кандай аракет кылгандыгын жакшы билбей өтөбүз. Мына жогоруда Токторбек Наматбекович агайыбыз эң сонун жакшы мисалдар менен кеңири баяндап берди. Биздин баяндамабыз эми ошого кошумча алымча болот. 1916 жыл боюнча Совет мезгилинде эле Кыргыздын чыгаган тарыхчылары өз изилдөөлөрүн жүргүзгөн. Өзгөчө Кушбек Үсөнбаев деген агайыбыз архивден архив кыдырып, ар кандай тыюу салганга карабай 1916 жыл бул оторчулук саясаттын туу чокусу, кыргыз элин өз жеринен кууп чыгуунун эң жеткен чеги экендигин, колониалдык саясаттын зордук зомбулуктун акыркы чеги экенин ошол өз эмгегинде айткан. Андан кийин тарыхчыларды көпчүлүк саясатчылар тарыхты жакшы билбеген көчө тарыхчылары күнөөлөгөн учурлар көп болуп атат. Тарыхчылар изилдебей келет, тарыхчылар баа бербей келет деп. Бул окуя эчак изилденген. Биз эми ошол окуянын айрым бир жактарын дагы толуктап, жаңы бир мезгилге ылайыктап изилдеп атабыз. Өзгөчө изилдегенде биз архивдик маалыматтарга көбүрөөк таянып атабыз.
Архив бул тарыхка жан киргизе турган негизги далилдер. Архивсиз тарыхчылар сүйлөй албайт. Архивдик маалыматтарды гана так айтуу менен биз ошол 1916 жылдагы дагы бир өксүктөрүн, дагы бир толуктай турган жактарын айтмакчыбыз. Бул жакка коюп койсоңор. Мына ошон үчүн мына ушул жылы бул архивде биз көбүнчө Кыргызстандын өзүнүн архиви революцияга чейин 1917 жылга чейин дээрлик жок эсе. Биз Өзбекстандын, Казакстандын, Орусиянын архивдеринен негизги тарыхый булактарды алабыз. Мына силер көрүп турган имарат бул Казакстандын Борбордук мамлекеттик архиви. Абай 39 деген көчөдө проспектисинде жайгашкан. Мына ушул имараттын ичинде Кыргызстандын түндүк аймагына тиешелүү 1960 жылдардан баштап 18 жылга чейин бардык документтер мына ушул имараттын ичинде сакталган. Мына 16 жылга чейин айрым документтер, 16 жылдагы окуяга байланыштуу айрым документтер. Бул окуяда 1916 жылдын 25 июнундагы падышанын жарлыгы көтөрүлүштүн башкы себеби деп атабыз. Мына ушул 25 июндагы падышанын жарлыгы элге түшүндүрүлгөн, ошону чечмеленген бул кагаз. Bunun içinde kantip Kırgızların arasında tıl jumuşuna, asker jumuşuna kanday jol menen elderdi alуу, alardı kantip çoğultu, alardın şartı, alardın büt bardık oşo bolgon nersesi uşul kagazın içinde, dokumentin içinde görgözülgen. Anın içinde buna görgözülüp atat. Biz çakırgan, tıl üçün çakırgan adamlarga atayın jogorku mayanаны да koyup berебиз деген жерлер бар. Ошону элге түшүндүрүш керектер. Мына бул жерде атайын ушуну кармай турсаңар, атайын Жети Суу округусунун аскер губернаторунун мына кагазын карагыла. Секретно деп турат, жашыруун деп турат. Бул жашыруун кагазын эмнени айтып атат? Мына жакынкы арада, жакынкы күндөрдүн ичинде жергиликтүү элдердин арасында нааразычылык, көтөрүлүш чыгып кетиши мүмкүн дейт. Biz mına ошого даяр турушубуз керек дейт. Мына аскер губернаторунун жазган документи. Мына ушундай документке таянуу менен, мына Алматадан табылган документ, архивден табылган. Ушундай архивдик маалыматтарга таянуу менен биз силерге 1916 жылдагы окуянын эмне экендигин айтып беребиз. Мына бул ошол жашыруун кат жазышуулар, баштан секретно деп атат. Кантип кыргыздарды, кантип көтөрүлүшкө чыккан элдерди, кантип нааразычылыкка чыккан элдерди басыш керек, кантип токтотуу керек деген мына ошонун бүт жол жоболору ошол жашыруун кат алышууларда баардыгы көрүнүп атат. Кийинки папканы көрө бериңиз. Башындагы. Başında papkаны. Мына ушул архивдик документтерде баа жеткис материалдар бар. Өтө баа жеткис материалдар. Мына бул жерде бираз чоңойтуп койсоңуз да болот. Бул жерде дагы 1916 жылга түздөн түз тиешеси бар архивдик материалдын бирөөсү мына ушул. Мына бул материалда биз бүгүнкү сөз кылып аткан Беловодскийдеги кыргыздарды 518 кыргызды, андан 138 кыргызды кантип алып келип, ошол Беловодскийдеги болуштун имаратына атайын коргонго алып келип, окту коротпой, ошол жерден кылычтап өлтүргөндүгү жөнүндөгү документти мына ушул. Мына ушунун ичинде караса болот. Ошону ишке ашырган Грибановский, Рымшевич, Белин деген адамдар атайын комиссия келип, аларды кыргыздарды ушул балта менен, айры менен ушул коргонго камап алып туруп өлтүргөндүн, жолдо өлтүргөндүгү үчүн буларды мына суракка алган. Эмне себептен кыргыздарды бейгүнөө өлтүрдүңөр деп атат.
Буларды кызматтан алып ошо камап, ошо камактагы анан кийинки илерин берсеңиз, ошо камактагы сурактары, камактагы ошолордун берген. Мына бул жерде мына жазылып турат. Беловодскийдеги Гербановский, Белимов деген. Мына ушул адамдардын түздөн түз жетекчилиги менен Беловодский шаарында, Беловодский айылында Асылбаштан алып келген, Беловодскийден алып келген кыргыздар кантип өлтүрүлгөндүгү мына ушундай документтерде бүт жазылган. Мына ошонун бир эле үлгүсү. Силер баягы мен уккандан бир көргөн деп мына Алматадан жакында эле табылган архивдин бир үлгүлөрү. Мындан сырткары Алматадагы архивтерде, бул архивде 1916 жылга чейин эле ушул Борбордук Азияда, өзгөчө Кыргызстанда чоң бир кагылышууларын сезген падышалык администрация көчүп келген калктарды 3 жолу куралдандырат. Эгерде бул жерде жаңжал чыгып кетсе, ошол куралдар менен биз ал адамдарды жазалашыбыз керек деп. Ошол эле мезгилде 2 жолу атайын чечим чыгарат. Жергиликтүү элдердин курал жарактарын тартып алуу. Алар каршылык көргөзсө, курал жарак менен бизге каршылык көргөзөт деп. Мына 138 кыргыз деп көрдүңөрбү? Төлөбердинский болоштугунан Пишпекке келип, анан жарымы жолдон өлтүрүп, калгандары мына ушул участокто өлтүрүлгөндүгү жөнүндө мына жазылып атат. Демек ушул жерден 1916 жылдагы мына Кыргындуу океанын түп тамырындагы түпкү тамырын ушул мына архивдеги материалдарды алып, андан кийин гана биз мына архивдин негизинде ушундай бир кыргызды кырганга алган учур болгондугун биз айта алабыз. Кийинки папканы айтсаңыз болот. Мына ушундай Гербановский кандай болгондугу уже телеграммаларды улана берет. 3-чү папканы айтсаңыз, совершенно секретно деп башында турат. Аябай жашыруун экендигин. Мына ошо жашыруун документтер бүгүнкү күндө Алматанын архивинен тапса болот. Мына бул жерде дагы бир архивдик материал турат. Мен силерге кээ бир гана архивдик материалдарды көргөзүп атам. Бул жерде мына Кочкор районундагы Абайылда болуштугунун белгилүү инсаны көтөрүлүштүн мезгилинде хан көтөрүлгөн Канат Абукин жөнүндө сөз болуп атат. Канат Абукинди колго түшүрбөсөңөр биз мына кыргыздарды барымтага алып туруп кыргынга алабыз дегенде, Канат Абукин өзүнүн күйөө баласы Курман Лепесовдун өтүнүчү менен келип колго түшүп берген. Мына Канат Абукин. Бул Канат Абукин ошо Кочкордогу элдин арасындагы эң мыкты чыгаан инсандардын бириси болгон. Ошон үчүн өз убагында бул 1916 жылдагы көтөрүлүштүн жетекчилери болгон. Аны кийин Верныйдагы азыркы Алматы шаарындагы түрмөгө камап, кийинки документациясы ошо түрмөдө өлгөндүгү жөнүндөгү мына документ. Чоң айтып койсоңуз. Мына 57 жаштагы Канат Абукин 16 февралда biraz öde götürürüz. 16 fevralda 1917 жылы biraz öde düşürseniz. Doğru. Bunu düşürüyoruz başını. Dağ. Buna 16 fevralda saat 8:30'da Almata türmesinden başına kan kuyulup kaza olgandığı jөнүндө. Buna бұл документ уже Кыргыздын чыгаан инсаны Канат Абукиндин кандай каза болгондугу жөнүндө. Мына ушул бул архивдик маалыматтар мына ушулардын негизинде биз тарыхты тактап атабыз. Ушул архивдик материалдардын негизинде биз андан аркы изилдөөлөрдү улантып атабыз. Токторбек Наматбекович азыр айтып кетпедиби? Көтөрүлүшчүлөрдүн башчылары жөнүндө буга чейинки маалыматтарды чогултуп, тактоо, алар жөнүндө жазуу кеңири жүрбөй келген. Аларды манаптын өкүлдөрү деп, эзүүчү элдин өкүлдөрү деп карап келгенбиз. Азыр эми көтөрүлүштүн башчыларын биз архивдик материалдардын негизинде кененирээк изилдөөнү колго алдык. Быйылкы 100 жылдыктын алкагында ушундай архивдик жаңы материалдар Санкт-Петербургтан, Москвадан, Алматадан кеңири дагы жаңы материалдар табылып атат. Ташкентке азырынча бизге уруксат берилбей атат архивдештөөгө. Мына ушундай архивдик материалдардын дагы бирөөсүн силерге айтайын.
Алматадан, Ташкенттен табылған дағы бір архивтік материалдардың біресі, бұл жерде сүреті жоқ. Бұл көтерілішке шыққан елдердің тағдырын қантип чечүү керектігін атайын жиынға салған 1916 жылдың 16 октябрындағы Түркістан генерал-губернаторының атайын кеңеші жиыны. Мына ошол жиында көтерілішке шыққан елдерді мындан ары эмне кылышыбыз керек деген маселени талкуулап, Ысык көлдүн тегерегиндеги кыргыздардын бардыгын бир дагы кыргыз айылдарын калтырбай нарынга көчүрүү чечимин кабыл алышат. Ал эми Чүй-өрөндөгү кеминдеги көтөрүлүштүн өтө активдүү чыккан жерин, Чүйдүн элин, Кеминдин элин Балкаш көлүнүн тегерегине көчүрүү, жайгаштыруу маселеси чечилет. Демек 1916 жылы кыргыздар өз жеринде ээлик кыла албай, азыркы ыйык эсептелген Ысык көлүбүздүн тегерегинде бир дагы кыргыз айылы калбасын деген бул падышалык, оторчулук, жетекчиликтин, акимчиликтин чечими кабыл алынган. Чоң кеминде бир дагы кыргыз айылы, бир дагы кыргыз үйү калбасын деген чечим кабыл алынган. Бардыгын Балкашка көчүрүш керек деген. Натыйжада Нарынга бүтүндөй баягы ушул көчүрүп алып барып туруп, ал жердеги Тоолуу Нарын облусун түзүп, кыргыздарды ошол жактан чыгарбай, ошол жактан чектеп кармоо жөнүндө падышалык атайын чечим чыккан. Бул 1916 жылдын өтө бир кыргыздардын үстүнөн чыккан өтө бир адилетсиз чечими болчу. 1917 жылдагы эгерде революция болбогондо Ысык көлдүн тегерегинен бир дагы кыргыз айылын көрбөй калат болчубуз. Чоң кеминди бир өңчөй Россиянын борборунан келген, ар кайсы жерден көчүп келген калктар ээлеп калмак. Чүйдөгү көчүрүлүп келген ушул Бишкектин тегерегин бүт кыргыздардын айылын жок кылмак. Демек бул 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүштүн архивде баяндалган айрым бир гана учурлары. Мындай мисалдарды біз санай берсек көп, ошон үчүн биз эгемендүүлүктүн 25 жылдыгында, 1916 жылдын 100 жылдыгында биз тарыхыбызды билишибиз керек. Биз кыргыз элинен, ушул кыргыз жеринен сүрүлүп чыгып, куулуп, кыргынга алган тагдырыбызды билишибиз керек. Азыр дагы бир доклад угасыңар, Кытайга качкан кыргыздын тагдыры кандай болгондугу жөнүндө. Санкт-Петербургдан табылган жаңы архивдик материалдар жөнүндө азыр жакшы баяндамаларды угасыңар. Демек ушул тарыхыбызды билүү менен биз эгемендүүлүгүбүздү, эркиндигибизди, кыргыз элинин ыйык жеринде кантип жашап калгандыгыбызды, кантип ата-бабаларыбыз ушул жерде кан төгүп кыргынга учурагандыгын биз ачыктан айкын билебиз. Ошон үчүн мына 1916 жылды биз тереңирээк билмейинче эркиндиктин, эгемендүүлүктүн баасын жакшы биле албайбыз. Рахмат. Азыр эки агайыбыз, баяндамачыбыз бул маселени тарыхый өңүттөн карап өттү. Эми бул жагынан филология илимдеринин доктору, Жусупов Баласан атындагы Кыргыз улуттук университетинин профессору Урмат Садык Алахан агай муну адабий жактан ушул кайгылуу маселе биздин адабиятта кандай чагылдырылган, ушул трагедия биздин элге кандай жетип келгендиги тууралуу буюрса баяндамасын кылат. Студенттер, коноктор, чынында эле Ататүрк Ала Тоо университети акыркы жылдары ушу биздин элдин тагдырына, элдин көркөм маданиятына, элдин рухуна байланыштуу жакшы иш-чараларды өткөрүп жатат. Баарыбызды кубантып, мына былтыр эле Улуу Манас жөнүндөгү эң сонун конференция уюштурулуп, ушул жерде баарыбыз катышып, Манастын рухуна, духуна дагы бир жолу жакындап кеттик эле. Мына эми быйыл жыл айланбай кайрадан сиздердин ушу куттуу залыңарга келип, быйылкы жалпы элибиз, жалпы журтубуз биригип белгилеп жаткан тарых жана маданият жылынын өтүш бир үлгүсүнө бир күбө болуп отурабыз. Мисалына, чынында эле 16 жылдагы кыргыз башына түшкөн улуу трагедия бул элдин көңүлүнөн, көдөнүнөн кетпей турган
урпактан урпакка өтүп атадан балага сакталып кала турган улуу трагедия, улуу кайгы. Анан мындай кайгыны, мындай трагедияны албетте элден чыккан таланттар, кыргыз элинин мындай бир көркөм дүйнөсүн байытып келген акын жазуучулар сөзсүз түрдө чагылдырышкан. Мына тарыхчылар айтып атпайбы ушу изилденген тууралуу. Чынында эле бул 16-жылдагы окуяга келсек, тарыхчылардын көз карашынан бул эң мындай терең изилденген бул 20-жылдар болгон чынында. Ошол эле Казакстандын улуу Турар Рыскуловдор, биздин Абдыкерим Сыдыковдор 16-жыл жөнүндө эң сонун жазып кетишкен. Себеби алар ошол окуянын өзүнүн күбөсү болушкан. Ошол окуянын тикеден тике катышуучулары болушкан. Ушулар келип туруп тарыхый даректер негизинде, тарыхый маалыматтардын негизинде татынакай кылып жазып кетишкен. Кийин гана 50-жылдардан кийин муну саясат бир аз өзгөргөндөн кийин муну изилдөө кандайдыр бир табу коюлуп, мына азыр кыяз айтпадыбы, тиги биздин улуу тарыхчылар Өмүрбек Караевдер, алар деле ушул үркүндү изилдеген үчүн куугунтукка кабылышканда, демек бул үркүндү изилдөө өзүнчө бир кандайдыр бир деңгээлде жабыкка айланганда. Мунун бир мисалы адабиятта да болгон. Билесиңер, адабиятта биринчи эле бул үркүндүн трагедиясын ырдаган бул албетте биздин эл ырчылары болушкан. Ошол эле Нурмолдо, ошол эле Алдаш молдолор, Сак Шайбековдор. Бирок бул жерде биз эки нерсеге көңүл бурушубуз керек да. Мен ушу тиги Нурмолдордун чыгармаларын, Алдаш молдолдун китептерин окуп отуруп, бир нерсеге ынанып отурам. Эмне үчүн большевиктик бийликте 25 жыл жашадык, 17-жылдан 40 жылга чейин дүйшөн кулдар, чолпон кулдар чыкты. Эмне үчүн падышалык Россиянын учурунда колунда биз 50-55 жыл жашадык? Мисалы үчүн Боронбайдыкы Россияга өтүшү бугулардын 56-жыл болуп, кийин Курманжан атканын 70-жылдан болуп, 12-14 жыл болгону менен 16 жылга чейин жалпы биздин падышалык Россиянын колунда жашаганыбыз 55-60 жыл болду. Эмне үчүн ал кезде биз ушундай 16 жылдагыдай трагедияга түшүп болдук? Ушуну эч бир мындай бир ойлобойбуз да. Мисалы үчүн кыргыздардын тарыхындагы эң бир аз изилденген окуя мезгил бул ошол Орус империясынын учурундагы 60 жылыбыз, 50 жылыбыз. 1860 жылдан 1916 жылга чейин. Себеби бул эмне үчүн изилденген жок? Себеби баарыңыздар билесиздер, большевиктик бийлик буга кандайдыр бир деңгээлде мындай бир жабык кылып, куугунтук алып керек болсо келди. Эмне үчүн биздин эл 16 жылы көтөрүлүшкө чыкты? Көтөрүлүшкө чыкпай койсо болобу эле деген маселе болот. Ушуга биздин Нурмолдо Аксакал мынтип ырдайт. Мынтип жазган экен Нурмолдо Аксакалов. Жанагы 16-жылкы 25-июндагы падышалык указга ылайык билесиңер, биз кыргыздар ал убакта эки областын аймагына бөлүнгөнбүз. Жетису областына, анан Фергана областына. Ошол 25-июндагы указга байланыштуу Жетису областынан 43 000 киши алыныш керек, 19 жаштан 43 жашка чейин. Ал эми Фергана областынан 51 332 киши алыныш керек болгон, 19 жаштан 23. Анан ушуга карата анан акындардын өздөрүнүн көз карашы пайда боло баштаган. Мисалы үчүн Нурмолдо Аксакал мынтип жазат. Барсаңар дейт, ал жака дейт, азыр алынып атканда дейт. Баргандар Орусияга аң казып, кыят карагай. Март жигиттер, марткерлер уруштан алыс иштешет мусулмандык аскерлер. Көрдүңүздөр, демек булар фронттун бер жагында карагай калышат. Фронт тикеден тике душман менен урушпайт деген маанында жазып атат. Кеңешкиле жарандар, келишишкиле жарандар, аралдашып кетпегеле ак падыша менен араңар дейт. Мына Нурмолдо ошондо эле сезген. Эгер ак падыша менен арабыз аралашып кетсе, араздашып кетсек, биздин трагедиябыз
өтө чоң болушу мүмкүн деген дагы. Анан Молдониязга кайрылып, билесиңер, Молдонияз орустарга ушунчалык катуу мамиле кылган, ушунчалык бир келишкич мамиле кылган, буларды бутпарас деп каргыш түрүндө жазган. Анан Молдониязга өзүнүн агасын айтып атат. Эсиңиздеби тиги эмеде 73 жылкы 98 жылкы күрөштөрдү, кыргындарды айтып, ошондой абалга түшүп калышыбыз мүмкүн. Эгер биз ошол азыркы мына азыр айтып атпайбыз, мыналар 25-июнда айткан эмес, ошо падышанын жарлыгы деп. Ошого моюн сунбасак, биз таптакыр кыргынга учурап калышыбыз мүмкүн деп. Ошондой болду. Дал ошонун Нурмолдонун айтканы келип жетти. Анан ошондон улам ойлойм да. Эгер биз ак падышага каршы турбай коюшубуз мүмкүн беле деген суроо турулат. Албетте бул жерде ар кандай пикирлер айтылат. Албетте мисалы үчүн орустардын жанагындай оторчулук саясатын өтө татаал болуп кеткендиги, кыргыздын жерине болгон көз артуусу, жана башка себептер жатат. Бирок Нурмолдо айткандай болуп туруп, ак падыша менен араздашпай койсок болобу эле деген дагы бир пикир пайда болот. Баарыңар билесиңер, 16-жылкы көтөрүлүштүн бир эмеси жанагы топто бул түштүктөн башталган, Ходженттен, даже Тажикстандан башталган. Бирок ал жакта кыргын болгон эмес. Ал жакта кандайдыр бир деңгээлде тынч болуп өткөн бул. Эмне үчүн мындай биздин Жети Суу областына караган аймагыбыз ушундай кыргынга учурап калды? Мисалы үчүн Орал Ата уездине караган кыргыздар деле тынч эле өткөн 16-жылкы кыргындан. Демек, мунун себебин биз ичкериден өзүбүздөн карашыбыз керек. Эмне үчүн тиги батыштагы империялар менен согушуп аткан Николай II Орус империясына эмне үчүн бул жактан экинчи фронт ачылып калды? Эмне үчүн биздин эл өзү жараны болуп туруп империянын, билесиздер, тиги 1860-70 жылдары кокон бийлиги кулагандан башка мамлекеттер жоюлгандан кийин Курманжан Датханын жана Скобелев экөөнүн кол койгон коюусу менен мына тарыхчылар мени калп айтырбайт. Биз толук түрдө империянын жарандыгын өткөнбүз. Эмне үчүн биз албетте империя бизди жараны катары өтө экинчи сорттуу мамиле кылды. Бирок эмне үчүн биз өз элибизди, өз мамлекетибизди коргоодон каршы болдук? Ошондой эле мамлекет большевиктер курду. Ошол эле аймакта болду большевиктердин курган Советтик Союзу. Эмне үчүн биз кайра айтам, 41-жылы бизде дүйшөнкулдар, чолпонкулдар чыкты, чолпонбайлар чыкты. Демек, бул жерде өтө этият болушубуз керек. Албетте мен үркүндө орустарды актабайм эч качан, орустун саясатын эч качан актабайм. Аны орустун өздөрү дактаган эмес. Баарыңар билесиңер, мына Керенскийдин Думага жасаган докладын. Бул деген айванчылык деп айтышкан өздөрү. Эмне үчүн биздин эл өзүнүн мамлекетинде экинчи фронтту ачып алды? Мына ушуну эч качан биз ойлобойбуз. Албетте кайра айтам, ага мажбур болдук. Бирок эмне үчүн Фергана областына, Албай-Ата жакта мындай болгон жок? Демек, муну ар кандай позициядан карашыбыз керек. Өтө кылдат карашыбыз керек. Адилет болушубуз керек мындай жерде. Анан албетте мына бул үркүндүн жүрүшү жөнүндө кийин советтик адабияттын учурунда дагы өтө кеңири каралды. Баарыңыздар билесиңер, Кандуу жылдар романын, Узакбай Тигемен Михайловдун Узак жол романын, буларда жанагы кыяз айткан жана Беловодскийдеги кыргын Кандуу жылдарда ыр менен берилген. Ошол 38-жылы эле ыр менен кантип айрымы сай жаш баланы карындан айрыга салып кармап турду деген саптар. Бул баарды көркөм чыгармада чагылдырылган. Узак жолдо болсо билесиңер, бул жердеги көтөрүлүштүн чыгылышынын себебин жанагы баш каарман тагдыры менен эле айтып атат. Ажарда да айтылып атат ошол. Ал эми Кытайга баргандагы турмуш биринчи жолу алдашмолдордоган муну. Кытайга баргандагы тиги 6 шаарга баргандагы тагдыр ал жердеги элдин мүнөзүн таразадан алдап жейт деп туруп, бул жердеги уйгурлардын кылык жоруктарын эң соңу сүрөттөп кеткен. Андан кийинки башка көркөм чыгармалардын баарын билесиңер. Демек, үркүнгө келгенде, үркүндүн маселесине келгенде, анын бүгүнкү ага болгон мамилеге келгенде өтө этият болушубуз керек. Көркөм чыгармаларда мунун баары чагылдырылган, аны айтып өтүрүштүн дагы кайра кери кажаты жок. Олутту кайра айтам, Нурмолдо аксакалдай болуп туруп, өтө олуттуу мамиле кылышыбыз керек. Рахмат.
кезектеги сөздү тарых билимдеринин кандидаты Ишин Аларабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин доценти урматтуу Гүлзада Абдалиева эжебизге бермекчибиз. Ала Тоо Ататүрк университетинин жетекчилери жана бүгүнкү конференцияны уюштуруучуларга ыраазычылык билдирмекчибиз. Чындыгында мына биздин агайларыбыз абдан туура белгилеп өттү. Быйылкы жыл ушул 1916 улуттук боштондук кыймылынын көтөрүлүштүн 100 жылдыгына карата архивдик материалдарды толуктоо жана ошондой эле биз болсо ушул Кытайдагы кыргыздар ошол 1916 жылы көтөрүлүштө калып калган кыргыздардын жашоосу, ошондой эле кайсы аймактарда 16 жылы калып калган кыргыздар кайсы аймактарда жашашат, мына ушуга күбө болуп келдик. Атайын бул боюнча илимий экспедиция жүргүзүлгөн. Ошол илимий экспедициянын бир уккандан багы өзүңүздөр биз видео материалдарды тартып келгенбиз да, чындыгында. Ошону багы бир уккандан 100 уккандан бир көргөндөйт. Мына ошо видео материалдарды сизге тартууламакчыбыз. Бул 2015 жылы августтун 18 августтан 28 жылдын башындагы улуттук боштондук кыймылдарынын эң ириси Элдинесинде Өркүн деген ат менен белгилүү. Бул 2015 жылы ушул биздин Ишен Аларабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университет атайын бул боюнча илимий экспедиция жүргүзүү боюнча топ түзүлгөн. Мына ошол эки топтун жүрүшүндө негизи ушу Кытайдагы 5 улуттук айыл бар бүгүнкү күндө. Бул 5 улуттук айыл улуттук кыргыз айылы деген статус алган. Мына ошол эки улуттук кыргыз айылдарынан биз эки айылдагы Көктерек жана Шаты айылдарында болуп, ошол илимий экспедиция сурамжылоолорду жүргүзүү менен видео материалдарды тасмаларды тартып келгенбиз. Мына сиздер азыр ушул 2015 август айларында болгон ошол Кытай Республикасындагы улуттук айылдар, анын ичинде бүгүнкү күндө 5 улуттук айыл бар. Ошол 5 улуттук айыл ошол 1916 жылы улуттук боштондук көтөрүлүшүндө барып отурукташып калган айылдар болуп эсептелинет. Өзүңүздөр билесиздер, бул негизинен 1916 жылы көтөрүлүш бүткөндөн кийин кандай мезгил менен барышкандыгын айтсак болот. Бул 3 мезгилге бөлсөк болот. Кийинкини көрсөтүп койсоңуз, бул 3 мезгилди белгилесек болот. Бул 1916 жылы көтөрүлүш бүткөндөн кийин эле кача башташкан эмес. Биринчи этабы 1914-15 жылдарга туура келген. Анткени ошол биринчи дүйнөлүк согуш башталгандан кийин эле өтө чыгымдардын көбөйүшүнөн баштап ошол эки кыргыздар Илеге жана башка аймактарга барып отурукташа башташкан экен. Ал эми экинчи мезгили болсо, бул 1916 жылы падышанын указы чыккандан баштап өздөрү эле жайлоодо жүрүшүп, андан ары биздин балдарыбызды солдатка алат деген ой менен ошол Кытайга ооп кетишкен. Ал эми 3-чү мезгил болсо, мына ошол эки көтөрүлүш басылгандан кийин августтун аягы, сентябрдын башы жана октябрь айларында ошол Кытайдын аймагына ооп башташкан. Эми бул качуунун негизги багыттары кайсы багыт менен качышкан? Биринчи багыты бул Нарындын Атбаш аймагы, Торугарт жана Келтебек ашуулары менен ашкан экен. Бул жерде негизи чыңдоо абдан бекем болгондуктан, орус гарнизону болгондуктан бул жерде аз гана болуштуктар катышкан. Экинчи багыт. Экинчи багыт болсо, бул массалык түрдө бедел ашуусу аркылуу катышкан экен. Бул жерде негизинен ушул эки бедел бул кыргыздардын, анткени ал жерде орус чыңдоосу болбогондуктан негизги массалык түрдө ушул бедел ашуусу аркылуу катышкан. Үчүнчү багыт болсо, бул Каркыра жайлоосу аркылуу бул Кулжа жана Текеске барып, ушу Текес аркылуу катышкан экен да. Бул эми кыргыздар кайсы жерге барып отурукташты ушул кыргыздар? Эми өзүңүздөр көрүп көрүңүздөр, ошол биринчи эле түшкөн айыл бул Акчийдит Кулан Сарык деген айыл экен. Анан ошол айылдан баштап Хотенге чейин кетишкен да.
Мына биринчи бул боздоң, мына картасын көрсөңүздөр болот, бул Кытайдын картасы. Ошол бедел аркылуу түшкөндөр, бул 3 турпан 10 суу деген боздоң жана жаман суу деген улуттук айыл бар, мына ошол жерге жайгашкан. Андан кийинки бул Кулжа аркылуу, Текес аркылуу өтүшкөндөр, булар Текес ооданында Көктерек жана Шат айылдарында отурукташкан. Мына бүгүнкү күндө Кытай Эл Республикасында акыркы статистикалык маалыматтар боюнча 195 000 кыргыз бар. Алар негизинен бул байыркы мезгилде эле жашаган кыргыздар болуп эсептелинет. Мисалы Кызыл Суу автономиялык областында бул 77% кыргыздар болуп эсептелинет. Ал эми 1916 жылы барып калган кыргыздар мен айтып өткөн, атап өткөн 5 улуттук автономиялык айыл деген статус алган. Мына ошол эки айылдарда жашашат. Сөзүмдүн аягында айтмакчымын. Бул улуттук айылдарда ар бир айылда кыргыз мектептери бар. Балдар кыргыз мектептеринде сүйлөшөт. Жана баяндамаларды видео материалдардан, тасмалардан көрдүңүздөр. Алардын тилдери абдан таза, улуттук биздин каада салттарды бекем сактаган. Ошондой эле булар эмне үчүн келбей калды деген суроо туулат да. Анткени айтып өттүк, бул Кытайда 3 этимологиялык түшүнүк бар. Улуу өркүн, орто өркүн, кичи өркүн деп. Бул улуу өркүн деген түшүнүк 1916 жылы баргандар. Ал эми экинчи орто өркүн болсо, бул 1920-30 жылдардагы басмачылык кыймылдын негизинде барып отурукташкандар. Үчүнчү этабы болсо, бул кулакка тартуу мезгилинде барып отурукташкан. Мына ошол 2-3 эмиграциянын этабы тең ушул 5 улуттук айылда жашашат. Рахмат. Изадедеги конкреттүү баяндамасын чоңураак беребиз. Азыр эми акыркы сөздү биздин бул жерде коногубуз катышып отурат. Урматтуу профессор агайыбыз Ташмамбет Кенесариевичке бермекчибиз. Урматтуу студенттер, урматтуу ректор, бүгүн жакшы иш-чара болуп атат. Мен өзүм тааныштырып коеюн, мен Кенесариев Ташмамбет. Бир 2 айдан бери ушул силердин университетте дагы сабак берип атам. Ошондуктан көп тааныбашыңыздар мүмкүн. Тарых илимдеринин докторумун, профессор, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн эмгек сиңирген кызматкер. Анан мен ушу 19 кылым боюнча колониалдык доор, оторчул доор деген чоң тема боюнча изилдеп жүрөм. Андан башка да көп кызыккан темалар бар. Анан мына бул 16 жылкы көтөрүш боюнча дагы биз көп иштер жасадык. Себеби мен азаттык кыймылдары боюнча дагы бир топ китептерим бар. Анын үстүнө мына президент указ чыккандан кийин мен ушул мына бул жердеги агайларыңар кетип калдыбы, Токторбек агайыңар, Кыяз Сатарович, мен болуп биз жанагы өкмөттүн 16 жылкы көтөрүлүш боюнча 100 жылдын өткөрүү мааракесинин жумушчу тобунун мүчөлөрүбүз. Биз көп иш-чараларды аткарып келатабыз. Мына бүгүн дагы жакшы иш-чара болуп атат. Мына алдыбызда ушул көтөрүлүш жөнүндө бир топ маанилүү докладдар окулду, баяндамалар. Кинодо көрсөтүлдү, көп нерселер айтылды. Мен ошолордун арасынан айрым бир айтылбаган жерге гана көңүл бурсам деп ойлоймун. Ошону угуп койсоңуздар. Биринчи, мына биз байкап атабыз, үркүнгө 100 жыл деп аталат. Журналисттердин көптөгөн сайттарында, интернетте, китептерде да үркүн деп атайт. Эмне үчүн муну биз улуу көтөрүш дебейбиз? Мен ушуга кичине тарыхчы катары поправка кылгым келет. Анткени кыргыз элинин азыркы муунун мекенчилдикке, мындай гумандуулукка, анан өзүнүн элинин бир чыныгы атуулуу болуп тарбияланышына биз өткөн тарыхыбыздагы өтө сыймыктанчу барактарды, баатырдык барактарды көбүрөөк айтышыбыз керек. А биз негедир 16 жыл көтөрүлүштөрдү айтып атканда дайым үркүн деп айтайбыз да. Өзү көтөрүлүш жана үркүн бул эки башка нерсе. Куралдуу тишине чейин куралданган орус патшачылыгына алардын
кылган оторчулук саясатына каршы куралсыз кетмен күрөк менен айры чот балта менен чыккан жөнөкөй кыргыз баатырлары ошол өлүмгө карата башын байлап туруп тике барышкан. Эгер ошол көтөрүлүштө кыргыздар жеңип чыкканда анда үркүн болбойт эле да. Ошон үчүн мен айтат элем, биз сүйлөгөндө дайыма ушу атаганда үркүн дебестен улуу көтөрүлүш деп айтышты мен каалар элем. Бул жөнүндө мен атайын интернетте да макала жарыяладым, бир топ жерлерде доклад жасадым. Мына ушу көңүл буралы. Себеби биздин жаштарды тарбиялашта биздин сыймыктанчу барактарды биринчи айтышыбыз керек. Үркүн ал экинчи кайгылуу жагы. Баатырдык жагы бул окуянын, бул көтөрүлүш. Мына азыр айтып өтүштү, 4-июль күнү Фергана өрөөнүндө башталган Холжентте. Эми Холжентте Тажикстан деп коебуз, бирок чындыгында ошол жерде келгендер дагы кайра эле элеттик кыргыздар болушкан. Андан нары Жизакта чоң көтөрүлүш болгон 7-июлда. Анда да кыргыздар чыгышкан. Кийинки берки Фергана өрөөнүндө көптөгөн шаарларда, айылдарда болгондордо дагы кыргыздар активдүү катышкан. Бирок алардын өзгөчөлүгү бар. Ал жакта кыргын болгон эмес. Ал жакта Кытайга качуу болгон эмес. Алардын өзүнүн шарттары бар. Аларды түшүндүрсө көп сөз, бирок аларды түшүндүрүүгө болот. Ал эми түндүк Кыргызстандагы көтөрүлүштө мында баатырдык күрөш. Мында кыргыз элинин азаттыгы үчүн керек болсо кыргыз элинин мамлекеттүүлүгүн кайра калыбына келтүүнү 2,5 миң жылдан бери эңсеп келген мамлекеттүүлүк, өз алдынчалык түтүн булаткан бир өзүнчө түтүн булаткан бир азаттык мамлекет түзүш үчүн булар көтөрүшкө чыгып, анан ошонун идеясына берилип туруп хан шайлап атышат. Мөкүш Шабдан уулу, мына Канат Абукин. Булардын бардыгы жөн эле хан шайлаган жок, ал ойноп шайлаган жок. Ал ошо идея, улуу идея турат. Биз мамлекет кылышыбыз керек деп. Түгүл даже Кытайда жүргөндө кыргыздар кайра келип туруп бул жеке мамлекет курат экен казак менен биригип деп туруп Каңшыга таратып орустарды дагы куралдандырган 17-жылдын башында дагы, убактылуу өкмөттүн кезинде дагы. Себеби бул жерде чоң идея жатат. Ошондуктан бул жөн эле үркүн эмес, бул деген улуу көтөрүлүш, улуу боштондук кыймыл. Экинчи маселе айта турган. Азыркы учурда ушул 16 жыл көтөрүлүш боюнча изилдеп атканда бул саясий мааниге айланып кетти. Эми дегенде биз эми бул жерде Орто Азия боюнча тиги Түркменстанда, Өзбекстанда, Казакстанда да болгон да. Ушундай эле көтөрүлүштөр. Бирок алардан эгердир указ чыкпай, биздин президентке рахмат, ошол указ чыгарды. Ушуна жаргы чыгарды, ушул 100 жылдыгын өткөзөлү деп. Ошого байланыштуу орус тарыхчылары дагы буга өтө көңүл буруп атат. Алардын негизги максаты орус тарыхчыларына жакында Нарышкин деген спикер келип кетти, Кыр сууда болгон төгөрөк столдо мен катыштым. Ошондо ал айтып атат. Ушул көтөрүштү чыгаргандын негизги себеби дейт. Бул түрк жана немец, герман агенттеринин иши деп жыйынтык чыгарып атат. Анан ал бул жердеги ички түкүрдөн келген себептерди айтпайт. Себеби бул саясий маселе. Анткени азыркы учурда эгер кыргыздар коомчулугу, кээ коомчулуктун радикалдуу да жагы бар, мисалы Бекназаров баштаган атайын коомдук комитет бул үркүндүн жыйынтыгын геноцид деп таап атат. Ушинтип айтып атышат. Ошодон чоочулаган түрү бар да. Демек, Москвада МГУда былтыр конференция өттү. Азыр дагы жакында дагы өтөт. Атайын булар тиги электрондук портал чыгарышты орустар. Максаты ошо көтөрүлүштө бул орустарга каршы эмес, бул агентура немец жана түрк агенттеринин жасаган иши деген жака буруп атат да. Ошондон көтөрүлүштүн себептери жөнүндө, көтөрүлүштүн өлгөлөрү жөнүндө айтканда бул саясий маселеге айланып бараткандыгын айтыш керек. Бул жерде мен айтып өтөлөм бир эле нерсени. Өзү көтөрүлүштүн себептери көп. Мен бул жөнүндө атайын макала даярдадым. 30-тан ашык себебин таптым. Бирок алардын эң негизги көбөлгөсү бул мындай. Орус колониалдык системасы батыш колониалдык системага караганда өзгөчөлүккө анткени орустун метрополиясы менен колониялардын ортосунда океандар же тогуркалары жок.
Ал эми Англия менен анын колонияларынын же Франция менен анын колонияларынын ортосунда тоогуркалар, океандар бар. Ошондон аларда ошол Англиянын жери катары уланткан эмес колониялар, башкача жерде турган. А орустардыкында ошо Уралдан баштап эле биягы бардык ошол Орусиянын жерин улан катары каралган да. Мына ушул жерде чоң бир саясий маселе ятат. Ошондуктан орус апологеттер биринчи күндөн баштап эле Түркистанды Орусияга кошкондон кийин бул жерди келечекте чыныгы орус жерин айландыруу деген максат койгон, концепция болгон. Русификация деген, орусташтыруу деген. Ошо орусташтыруу концепциясы эгер Октябрь революциясы болбогондо анда биз азыркы жанагы Хакасиядай же Буратиядай же болбосо тиги эме евеңтердей эле адамдар болот элек. Биз ажы мусулман болбой калышы мүмкүн эле. Ушундай максат коюлган. Себеп ошондуктан мына ошол орусташтыруу деген концепциянын негизинде жанагы көчүп келүү, жерин алып коюу, колониалдык башка саясаттардын башка жагы көптөгөн мисалдары ошонун ичинде турат. Ушулардын бардыгы себепке кирет. Анан ошондуктан бул жерде себептердин эң негизгиси экономикалык, социалдык, саясий, анан тышкы фактор бул жерде жок эсе. Мен ошол атайын ушул документтер карап отуруп, мына кыяс айтып кетти, жана мен Санкт-Петербургте бир ай иштеп келдим, ушул материалдарды карап, Керенский докладын оригиналдарын таптык, мына азыр жакында Кыргызстанга алып келдик аларды. Эми ошондо мен карап отуруп, мындай бир эмеге туш келдим. Эч жерде материалдарда факты көрсөткөн бир эме жок да. Мисалы үчүн Герман же Түрк агентурасы ушул Жети Суу областында жүрүшүп алып туруп, анан кийин кыргыздарды уюштурган деген факты жок экен. Атүгүл тиги Түркистан генерал губернаторлугунун охранный отделение деп коет, жашырын. Ошолордун жашырын берген рапортуна эмне жазып жүрөт. Бир гана дейт, Игнатьева деген аял болуптур. Ал Игнатьева деген аял тиги кыргыздар менен кошо Түрк өлкөндө качып барыптыр Кытайга. Анан туткунга түшүп. Анан ошол жакка барганда бир якобы бир жерден бир түрк генералынын формасын кийген, өзүн түрк деп атаган бир эки адамды көрүптүр, военный, мындай согушчу аскер адамды. Анан кийин Бердикова деген дагы бир гимназист кыз болуптур. Ал бир газетага интервью бериптир. Мен ошо кыргыздардын арасынан түрктөрдү көргөмүн деп. А бирок кийин Бердикованы 16-жылы күзүндө атайын жанагы прокуратура сурайт да, чынында көрдүң беле деп сураганда ал айтат кайра тескерисинче. Жок, андай мен көргөн эмесмин дейт. Бул дейт, ошо жергиликтүү бийликтердин, жергиликтүү чөнөктердин өзүнүн ишин тагат кыла албагандыгына, өзүнүн күнөөсүн жаап жашырыш үчүн бүт фактордун бардыгын ошол түрктөр менен немесе кылып атат деген эле жаап жашырган аракети деп жооп берет да. Ошондой материал таптык. Демек, бул жерде эч кандай азыркы айтып аткан жанагы турецкий агентура, немецкий агентура деген бул жок нерсе. Бул себептер боюнча. Эми дагы бир орчундуу маселе чыгып атат азыр. Азыркы учурда кыргыз коомчулугунда чоң талаштар туулган маселе бул ошо үркүндүн жыйынтыгын, көтөрүлүшүнүн жыйынтыгындагы баягы кыргынды геноцид дейбизби же башка дейбизби деген маселе. Бул мына жакында ушул улуу көтөрүлүштүн акыркы примерно октябрь же ноябрь айларында чоң конференция болот, ошондо толук айтылат. Биз бул жерди өтө мындай тарыхтын болгондой жазган закондоруна таяп аткарышыбыз керек. Аны карап көрсөк, бул кыргын болгондугу үчүн, ал эми геноцид деген болушу өтө татаал маселе. Геноцид деген бул пландуу түрдө бүтүндөй бир элди мамлекеттин деңгээлинде кабыл алынган программанын натыйжасында тып-тыйпыл тукум-мурут кылууну биз геноцид дейбиз. Муну 46-жылы тиги Левин деген бир еврей, польшалык еврей, фашисттердин баягы еврейлер кыргандына байланыштуу чыгарган теория бул. Анан ушуну азыр колдонушуп атат. Ошондуктан муну өтө этият менен караш керек. Ошол үчүн кыргын истребление болгон, ал эми геноцид тукум-мурут деген бул өтө татаал маселе экендигин. Анан үчүнчү дагы талаш чыгарып аткан маселе азыркы учурда кыргыз коомчулугунда бул ошол жалпы көтөрүлүштүн жыйынтыгындагы өлгөн кыргыздардын саны жөнүндө. Мен бир журналисттин материалын окудум. Ал айтып атат, 1 миллион адам өлгөндө. А бирок
Биз тарыхчы катары билебиз, мен 19 жылдын жакшы дегенбиз. Болгону 17 жылдын 16 жылдын алдында бүткүл кыргыздар Орта Азиядагы 850 миң эле болгон. Анан кантип 1 миллион болуп кетет кырылыш. Анын үстүнө түштүк Кыргызстан, ал жерде 60%-тен ашуун кыргыздар ошол жакта жашаган. Өзбекстан, Тагистанды кошкондо. Түндүк Кыргызстандын Талас өрөөнү, Нарындын тоолуу райондору, мына ушул эле Чүйдүн Беловодскийдин нар жагы бул кыргында кабылган эмес. Качкан дагы эмес. Демек, только Беловодскийдин бер жагы Кемин, Кочкор, анан Ысык көл өрөөнү болуп атат. Атайын маалыматтардын берген маалыматтарга караганда 39 болуштук көчүптүр Кытайга качкан. Ошолорду бүт баарын анализдеп издеп келгенде примерно бир 120 миң, 130 миң адам ошо өлкүндө дагы бул жерде кырылганы болуп жок болгондугу жөнүндө биз суммалап чыгарсак болот. Ал эми аны дагы такташат. Бирок биздин эле арабызда кыргыз тарыхчылардын арасында кээ бирөөлөр айтып атат. Жок 14 эле миң кыргыз өлгөн деп. Алар эми баягы орустардын тиги тыянактарына да шылтап атса керек. Андайлар дагы бар. Кыскасы бул маселе дагы талаш тартыш жараткан менен жакында толук аныкталат деп ойлойм. Эми урматтуу студенттер, силерге менимче бул улуу көтөрүлүштүн тарыхы сабак болуш керек. Анткени биз кыргыз эли 2,5 миң жылдан бери жалаң азаттык үчүн күрөшүп келатабыз. Канча жылдар биз мамлекети жок жүрдүк. Орто кылымдарда гүлдөгөн мамлекет кеткенибиз менен кийинки Монгол доорунда, анан кийин Кокон доорунда, тиги Орусиянын оторчулук доорунда биз мамлекетке жеткен жокпуз. Кача Кокон хандыгын биз кээде кыргыз мамлекетинин бир түрү деп коебуз. Чыныгы эгемендүүлүк бизге 91-жылы келди. Бул өзүнө өзү келген жок. Бул баягы көп айтышат, жөн эле асмандан түштү деп. Андай эмес. Бул миңдеген жылдар бою кыргыздардын күрөшкөн аракетинин акыбети болгон. Ошондуктан ушуну биз дайыма эске туталы. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Урматтуу катышуучулар, азыр суроо жооп өтөлү. Биздин урматтуу баяндамачыларга залда суроо барбы? Я ученица электронной инженерии, первокурсница, с 2015 года поступила сюда. Я хотела задать вопрос относительно юга. Почему юг не участвовал и пытался ли север объединить силы при восстании? Почему там не было такого гнета и истребления, как на севере? Ошол кезде Фергана областынын аскер губернатору биринчи ошол жакта башталып калбады, июлдун ошо 4-үндөгү Ходжентте окуядан кийин. Элди эптеп тынчытыш үчүн өз бетинче жогорку тарап менен кеңешпей туруп чечим чыгарып ийген. Убактылуу бул маселе токтоо койду. Ошентип элди алакты кылып, анан акырын бир четинен кийинчерээк чечилет бул маселе. Ошентип тынчыткан. Бул ушундай жагы бар. Анан экинчиден бул Россия 1876 жылы Кокон хандыгын жоюп Фергана областын түзгөн кезде анан орус дыйкандары массалык түрдө бул Орто Азияга, өзгөчө бул Жети сууга келе баштаган кезде Фергана аймагында жеринен отурукташкан калк жашагандагы жанагы дыйканчылык кылган ылайыктуу орустар кызыга турган жердин баары небап Фергананын жергиликтүү эли тарабынан иштетилип аткан кези болчу. Өзбектер, тажиктер, анан дыйканчылыкка өткөн кыргыздар суусу мол дыйканчылыкка ылайыктуу жерлерди уже тамтарагын куруп иштетип аткан кези. Ал эми бияктын айырмасы май айынан тартып сентябрга чейин кыргыздар жайлоолоп тоо суу самырга, көлдүн сыртына, каркырага жана башка жайлоолорго келчү дагы келген орустар эч ким менен кеңешпей эле кыргыздын баягы кыштоолордун жанындагы көгөтөктөрдү, жылгаларды, суусу мол жерлерди ээлеп атышат. Күзүндө келгенде уже жер ээленген. Анын үстүнө жер кенен да болчу буякта, тиги түштүк Кыргызстанга караганда калктын чыштыгы жагынан салыштырмалуу суюгураак болгон. Анан албетте ээленген жерди колониалдык бийликтин өкүлдөрү, чиновниктер ошол келгиндердин кызыкчылыгы үчүн. Бул атайын саясат болгон деп Ташмамбет Кенесарич айтпады. Ошого ылайыкташтырып, ар кандай жолду таап бекитип берген. Мына ошондой себептери бар. Анан албетте жанагы түндүк менен түштүктө тиги архив документтерде айрым бир үсүл кесил маалыматтар бар. Ошол
байланышуу, кабарлашуу, бири-бирин колдоо аракеттери жасалган. А бирок жанагы июль айынын аягына карата жергиликтүү колониалдык бийлик өкүлдөрүнүн жанагындай айнекелдигинин аркасында белгилүү өлчөмдө аякта көтөрүлүш тынчыган сыяктанат да. Бул түштүк Кыргызстанда тергенде өрөөндө мындай катаал болбогондугунун себептери мына азыр агайыңар туура айтып кетти. Мен коштолоп кое турган бир-эки нерсе бар. Биринчиден, ал жакта 1898 жылы анчан көтөрүлүш чыккандан кийин согуштук куралдуу күчтөрдү топтоо ал жакта аябай катуу жүргөн. Анткени фанатизм молдолордун үгүтү өтө чоң болот деп, жихад болуп кетет деп, буларда өтө чоң аскер топтолгон ал жакта. Бул биринчи. Экинчи, ал жактагы элдер дыйканчылык менен көп катышкандыктан алар ал кезекте как раз ошо июлдун августтун ичинде жыйын терим менен алек болушкан. Үчүнчү маселе, бул жакта Түндүк Кыргызстанга окшоп жерди тартып алуу өтө кеңири болгон эмес, анткени бир гана көк ар төрөндө анан Кыргызстандын өзгөн областын куршап турган жерде база көргөндө анан башка жактарда чындыгында жерди тартып алып орустар кыргыздарды кууп чыгып андай фактылар аз да, ошондуктан бул жерде мындай нааразылык азыраак болгон. И төртүнчү фактор, бул жерде өтө кызыктуу фактор, бул ошол жылы 19 июндан 19 жылга чейин орозо болгон. 19 ил күнү айт болчу. Мына ошол орозо кезинде ал жактагы нааразылыктын негизги маселеси ошо орозо кезинде бизди жанагы оорук жумуштарына жазып алып атат деген нааразылык ошондон башталып, негизги соокку ошол баягы көтөрүлүшкө чыккандардын негизги окуусу. Баягы жергиликтүү бийликтердин түзүп аткан тизмесин талкалап, анан жергиликтүү бийликтерди мындай өлтүрүп ушундан башталганда орустарга каршы болгон эмес. Бир гана Жизакта гана болот, башка жерлеринде бардыгында кайра өздөрүнүн болуштук башкаруучуларына каршы болгондо. Мына ушундай фактылар бар. Ошондуктан бир топ себептер ал жакта көтөрүлүштүн мындай Түндүк Кыргызстандагыдай катуу жагына айланган эмес. Анан ал жакта биринчи башталганда орустар ал жакта өтө анчан көтөрүлүштөн кийин тажрыйба болуп калгандыктан жеринде бири-бирине байланыштырбастан туруп тез ошол эле күнү, ошол эртеси күнү басып коюп турган да. Мына ошондой көрүнүштү көрөбүз. Ал эми Түндүк Кыргызстанга ошол жактан Маргалан уездинин тиги уездик начальниктин переводчугу бар экен, аты эсиме чыкты бир жигит. Ошол атайы бир эки киши менен чүйгө келиптир. Биз дагы аралашып кыргыздар чогуу чыгалы деп. Бирок андай шартта ал чогуу чыгыш өтө кыйын болчу. Анткени Кыргызстан ал жерде бир административдик единица эмес, 5 областка бөлүнгөн бытыранды эл болчу. Ар кимибиз ал жакта караганбыз. Ошондуктан ошондой шарт бирге чыгууга шарт болгон эмес. Рахмат. Мен бир суроом бар эле да, мен өзүм киндик каным тамган жерим Ысык көл да. Чоң энем айтчу, атам ушундай 9 орусту өлтүрүп, ошол жерден түрмөгө алып кетти аскерлер. Мен көрбөй калдым деп айтчу да, кийин сөгүү да кайрылып берилген эмес, же өлтүрүлгөндүгү да даана эмес. Ушундай болуп калды да. Анан ошондон улам мен чоң энем дайыма айтар эле, мен атамды көрбөй калдым ошондон кийин. Ошол Тоң районунда чоң бир куралдуу кармаш болуп, 9 орусту өзү жеке өлтүргөн деп атамды алып кеткен деп айтат да. Анда тескери кыз экен, 12 жаштагы билчү экен. Ошол боюнча мен ошо Кыяз агайга суроо бергим келип атат да. Жанагы жерде бир топ адамдардын ысымдары аталбадыбы? Канат Абукентеги бул инсандардын ысымдары аталды. Ошолордун арасында мисалы көтөрүлүшкө катышып, жанагыдай курч окуяларга катышкан адамдардын кийинки тарыхы, башкача айтканда даргага асылганбы, атууга кеткенби, эмне болгондугу тууралуу маалыматтар барбы? Эгерде ал жерде ошол көтөрүлүштүн мезгилинде камалга жактыртуу адамдардын бүт баардыгы тизмеси бар. Камалып айрымдары жазалангандарына тизмеси бар. Алардын баардыгын Алматадагы Борбордук мамлекеттик архивден толугунан тапса болот. Айрымдары буга чейин эле 60 жылдардан бери атайын жыйнактар чыгып келе жатат. Кээ бир
фамилиялар ошо жыйнактын ичинен эле камтылган. Ошондо карап көрсө болот. Эгер аерде жок болсо ошо архивден маалыматтарды негизинен тапса болот. Анан бул жерде азыр жогорудагы архивдик документтерди көргөзүп атканда бир документке мындай көп көңүл бурбай калдык. Ал документте бир орус дыйканынын атайын жазган каты, распискасы. Ошол жазып атат. Мына Токмоктун жогору жагында өтө чоң көтөрүлүш болуп атканда мени жана менин балдарымды мына ошол 30га жакын кыргыздар сактап калды. Ар тараптан чабуул болгондо дагы бизди берген жок. Бул кыргыздар кийин бизди Токмокко чейин узатып койду. Эми азыр эгер аларды ушу көтөрүлүшкө катыштым деп жазалай турган болсо, мына мен кепилдик болуп берем. Мен аларды жазаланышына каршымын деген атайын бир документти дагы бул жерден көргөздүк. Демек мындан эмнени билсек болот? Демек ошол 1916 жылдагы ушунчалык катуу кагылышта дагы кыргыздар менен карапайым орустардын арасында ушундай мамилелер бар экендигин, кыргыз үй бүлөсүн орус дыйкандарынын үй бүлөсүн кыргыздар сактап калган учурлар көп эле болгон. Мына ошону дагы сөздөрдө эске алышыбыз керек. Саламатсыздарбы? Урматтуу Илимпоз агайлар, келип маалымат бергендериңиз өтө эле пайдалуу болуп атат. Рахмат. Менин суроом ушу барын эле белгилүү Үркүн 1916 жылкы улуттук боштондук биздин эсибизде Үркүн деп аталып калып атат. Агайыбыз айтып кеткендей эле. Бул эгерде Үркүн сөзүн маанисин чечмей турган болсок, бул Үркүн жан жаныбарларга карата айтылган сөз да. Анан бул теманы өзгөртсө болбойбу? Улуттук боштондук кылып эле тарых барактарына калса болбойбу деген суроо. Бул эми элдин тарыхый эс тутуму деген бар да. Анан аны биз илимпоздор тыябга акыбыз жок. Ал элдин аң сезиминде ошол болгондо дагы көтөрүлүшкө катышкан көтөрүшкө катышкан элдин койгон аты. Ал 16-жылкы кайгылууну катышкан элдин аты. Анан бул архаика. Кыргыздын баягы эстин азыркы учурдагы жаштар билбей алган эскирип бараткан сөздөр. Кыргызда бул азыркы учурда малдын үрккөнү менен байлаштырып калдык. Ал эми тетиги Махмут Кашкардын сылабарынан бери карасаңыздар, а жерде элди дагы ошентип жоодон качканда, айласы кетип кыргындан аман калыш үчүн качканда элде ошол адамга да колдонулган сөз болгон. Болгону кийинки учурда биз алыстап кеттик. Мындан тышкары көптөгөн сөздөрдү унутуп калдык да азыр. 19-жылында кыргыздын көптөгөн сөздөрүн азыр мен дагы силер дагы түшүнбөйсүңөр. Анан эми окумуштуулар арасында биз аны эч качан Үркүн дебейбиз. Биз дайым улуттук боштондук кыймылы, азаттык көтөрүлүшү, же болбосо 1916-жылкы көтөрүлүш деп айтабыз. Дайым ушундай аракет кылабыз. Анан бирок биздин тигил же бул адамдарды, же жазуучуларды, же журналисттерди, же өткөндөгү элдин тарихий лингвистикасына кирип кеткен сөздү тыйып коюуга Кудай алдында да, коом алдында, элдин алдында дагы мындай акыбыз жок да. А негизи расмий түрдө бардык жерлер көтөрүштөр айтылат. Эми тигил жеринин деле зарылчылыгы жок. Эми ал деле жүрө берсин. Ал дагы жашоого акысы бар. Анткени кыргыздын адагы бир кездеги тилинин, тарыхынын байлыгын көрсөтүп турат да. Болгону эле бул азыркы учурда көп колдонулбагандыктан. Бул көнүмүш нерсе да, элдин аң сезимине сиңип калган. Ага эч качан алданбагыла болду. Намыстанбагыла. Кайра кубанып бизде баланча мен сөзүбүз бар деп кубанып турушубуз керек да. Ага айткандай бул үркүү, качуу, жер которуу бул нааразычылык акциянын эле бир түрү. Кайсыл жерде адилетсиздик болсо, кайсыл жерде зордук, зомбулук орносо,
кайсы жерде элдин турмушу начарласа, ошол жерден эл турбайт. Эл жер которот, качат. Махмут Кашкарыда айтылгандай өркөт. Мына ошол кыргыздар 1916-жылда көтөрүлүшкө чейин эле Кытайды көздөй качкандыгы жөнүндө Алматыдагы архивден көп документтер учурады. Жер которгон кыргыздардын тизмесинен бери бар. 1915-16-жылдары. Алар айтып атат. Оторчулук саясат бизди кыйнайт, ошондон улам качтык. Жер котордук деп. Мына ошондой жер которуу эгемендүүлүк доордо деле болуп атканын өзүңүздөр билесиздер. Эгерде 1916-жылы 120.000-150 миң кыргыз жер которса, ал эми эгемендүүлүк доордогу адилетсиздиктен, жумушсуздуктан, адамдардын турмушунун начардыгынан, үй бүлөлүк коррупциялык системанын ушунчалык бир адилетсиздигинен 1 миллиондон тегерегиндеги кыргыздар жер которуп кетүүгө аргасыз болду. Бул деле ошол айласыздан, турмуштун начардыгынан, адилетсиздигинен болгон иш-чара. Кайсыл жерде башкаруудагы адилетсиздик орносо, кайсыл жердеги жетекчилер, бийлик элге жакшы кам көрө албаса, сырткы күчтөрдүн айтканы менен элин башкарса, ал жерде эч качан адилетсиздик болбойт. Ошон үчүн жер которуу, качуу же мындай деген нерсе бул мына эгемендүүлүк доордо дагы өзүнүн уланып жаткан учурун көрөбүз. Бул дагы болсо мына адилетсиздиктин бир түрүнөн улам болду. Мына жакында биздин кытайлык боордош окумуштуубуз жазып чыкты, чоң макаланы. Ошол бул жерден билесиңер да, ал жакта Кызыл Суу Кыргыз автоном областында айрымдар ойлойт, ошо 16-жылда барып калган кыргыздар деп. Жок, андай эмес, ал Элисейден келип туруп калган илгерки кыргыздар. 16-жылы барып калгандардын баардыгын дээрлик мына 24-жылы Белек Солтоной өзү комиссия түзүп туруп, анан көчүрүп келишкен. Анан калгандары 58-жылы, 56-жылы келди, 58-жылы келди, 62-жылы келди. Дегеле СССРде төрөлдү деген эмелери болсо, паспортунда данныйлар болсо, баардыгын көчүрүп баса берген. Бирок ошондо да айрымдар калган экен. Анан мына үстөт инибиздин сөзүнө карата, кытайлык кыргыздар эч качан үркүн деген терминди колдонушпайт экен. Аларда кач-кач деген термин бар экен. Кач-качтын учурунда келиптир, кач-качта келип калып анан кайра кеткен экен деген сыяктуу. Көрдүңөрбү? Демек биздин мына өзүбүздүн гана ала тодогу термин. Мындан тогом айткандай намыс кылбаш керек. Раз колдонулуп калды, айтылып калды, айтыла бериш керек. Жана бир ой болуп калды да. Тиги Совет доорунда чолпонбайлар чыкты дегенчи. Бул тиги балдардын арасында бир сомнение болуп калбас үчүн айтып коюш керек болуп атат. Совет бийлиги 1916-жылы көтөрүш нөбөлгөлөрүн жойгонун унутпашыбыз керекпиз. 1916-жылы көтөрүш нөбөлгөлөрүн чектелген мүнөздө болсо дагы 1924-26-36 жылдарда биз адегенде улуттук автономия катарында биз эңсеген күрөшкөн нерсенин жарым-жар кылайын алдык. Автоном область, автономия республика, союздук республика. Бул бир жагы. Экинчиден жер мурдагыдай Россия империясынын менчиги эмес, кайра жеке менчик булардын баардыгы жоюлуп, жалпы коомдук менчик айланбады, жер жөнүндө декрет менен. Бул бир жагы. Анан ошондо иш жүзүндө ал Кыргызстандын калкына кайтты деген сөз болчу. Жана колхоздоштуруу, кооператив анапына аркылуу биз кайра анан Совет бийлиги жанагы 20-жылдарда кулактар басып алган, келгиндер басып алган жерлерди кайра калыс бөлүштүрүү саясатын жүргүздү. 21-22 жылы Түндүк Кыргызстанда биринчи жер реформасы, 27-28-синде тиги Ош Жалал Абадда экинчи жер реформасы менен жер маселесинде кайра калыстык келди. Бул жагы. Анан кийин жанагы тиги кадр маселесин айтпадым мен, тиги чиновниктердин 99% келгиндер болгон деп. Аскер генералдар болгон, полковник эңеле жок деген эмес. Ошол кезде Жусуп Абдырахманов, Касым Тыныстанов, тиги Төрөкул Айтматов, Ибай Исакиев, жана башка толгон токой кыргыздын кадрлары даярдалды.
Хотя 37-38'de репрессия болгон, ал репрессия бүткүл союздук масштабта болду да. Бирок ошол мезгилдеги Кыргыздын келечектеги жетекчилери даярдалып кетип 91-жылы биз даяр кадрыбыз болгондуктан, жаманбы жакшыбы, ач көзбү же болбосо ач көз эмеспи, биздин эл башкарып кеткенге кадрларыбыз болгондуктан ийкемдүү түрдө жеңил жетпей 91-жылы саясий системасын куруп кетти. Жана ушул сыяктуу нерселер бизден чолпонбайларды чыгарды, бизден баатырларды чыгарды, патриотторду чыгарды. Анткени мен орус, мен кыргыз, мен өзбек, мен түркмен, мен тажик деген сезимдин ордунда бул биздин жалпы мамлекетибиз турбайбы деген сезим болуп кетти да. Бирок ал кийин деги Польша Россиядан айырылган 80-жылдарга карата айрым бир улуттук маселелерде кичине артка чегинүү болгондуктан СССРдин кыйрашы үчүн кайрадан себептер ушул жетилди дагы. Ошону жана Горбачев баш болгон демократиялык дуктагы саясий ишмерлер түшүнүп, эркиндиктин кислородун ача баштап, аягында кайрадан эркиндикке чыгып кеттик. Кудай куткузsun ушул эркиндигибизди. Күнү түз болсун. Урматтуу катышуучулар, бүгүн көңүл группага катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бул жерде айта кетчү нерсе, мен да бир эки ооз кошумчалагым келип турат. Бул сферада мен өзүм жаңыдан ишке баштадым. Азыр Американын Джонс Хопкинс университетинин Орто Азия жана Кавказия боюнча институтунда эмгектенип атам. Ал жерде азыр бул жылы биздин институт бир гана Кыргызстандагы эмес, жалпы Орто Азия, Түркистан чөлкөмүндө, Борбордук Азияда болгон көтөрүлүштөр тууралуу ар бир илимий монография даярдалып жатат. Ар бир мамлекетке өзүнчө, Кыргызстандыкы дагы өзүнчө даярдалып жатыптыр. Билесиздер, бул боюнча чыккан Соколдун китеби болгон, муну кайрадан басып чыгып атышат азыр Америкадагы университет. Анан кошумчалай кетчү нерсе, биз азыр маселени кыргыздар жагынан карап аттык, Кыргызстан тарабынан. Бирок Ташмамет агай жакшы нерсени айтып өттү. Бул ошол эле кыргыздар тарабынан болгон маселе эмес, бул жалпы Орто Азияда жүргөн процесс болгон деп. Бул бир гана Орто Азияда эмес, мен айта кетчү нерсе, бул дүйнөдө ошол учурда колониалдык көз караштагы мамлекеттерге каршы боштондуктун кыймылы дүйнөдө ошол прогресс жүрүп турган учур болгон. Неге? Инд жарым аралын карап көргүлө, Индия жарым аралы туурабы? Ошол жерде боштондук кыймыл аракеттер, ошол эле Афганистан, ошол эле Орто Азия, дүйнөдө ошол эле Осман империясы башкарып келген чөлкөмдөгү араб өлкөлөрү, ошонун баары тең эмне болгон? Боштондуктун күрөшүн берип келген учур болгон. Бул кошунаңдагы жүрүп жаткан саясатка жараша Кыргызстанда кыргыздардын тагдыры да ошого байланыштуу болгон. Экинчиден, бул жерде диний аспекти тууралуу да Ташмамет агай жакшы нерсени кошуп өттү. Жана падышанын жарлыгы ошол орозого туш келип калып, адамдардын кыжырына тийгендиги. Биз Түркистан ошо губернаторлугуна баш ийердин астында, билесиздер, кыргыздар мусулман динин кармангандыктан биз дүйнөдөгү халифат болгон, ошол Осман империясынын Константинополь, Истамбулдагы баягы халифатка же болбосо Шейхулисламга ошол учурда мамиле, байланыш болуп келген. Ошол эле учурда кыргыздар Орто Азия калкы, өзбектер, тажиктер, башкалар ажылыкка барыш үчүн Истамбул аркылуу өтүп турушкан, билесиздер, туурабы? Ошо Мекке 20-жылдын кетип жаткан учурда жолдо ошол Осман империясы тарабынан жанагы айткандай чынында катуу даярдоолор, катуу нерселер жүрүп турган. Ошол эле сырткы күчтөрдүн таасири деген маанидә. Анан бул эми Россия падышачылыгынын кемчилигиби же күнөөсүбү, муну эми тарых таразалайт. Бирок биз бүгүнкү күнү менин оюмча дагы жалпы ачып берүүгө биздин дараметибиз жетчидей көрбөй атам. Неге дегенде, муну азыр көрүп атасыздар, баары бир Кыргызстан саясий жактан өзүнүн балансын сакташ үчүн сөзсүз бул жака акцент жасайт. Ошон үчүн айталы деген нерсеге менин оюмча ооз барбай атат окшойт. Бирок биз эмне кылышыбыз керек? Тарыхыбызды унутпашыбыз керек. Тарых эртеңки күнгө биз үчүн чоң көпүрө болмокчу. Биз ошол нерселерди унутпаштан эсептешибиз керек. Ал эми үркүн деп атайбызбы, көтөрүлүш деп атайбызбы, туура бул чоң маселе. Бирок ошол көтөрүлүштүн натыйжасында элдин үркүп жаткандыгы баарыбызга маалым болуп турат. Ал эми ошол которулуп кеткендеги учурду билесиздер. Ошо Үч Турпандагы, ошол Кулжадагы кыргыздардын абалын сүрөттөп атканда ошол жердин консулунун жазган архивтери бар, билесиздер. Ошол жерде эмне деп айтылат? Келген кыргыздар, ошол качып келгендер, качкындар базарда сатчу оокаттары калган жок дейт. Мындайча айтканда, казан аягынан бери сатып бүтүштү дейт. Эми сатарга бир нерсе калбай калганда, ошол жерде өздөрүнүн кыздарын кулчулукка же токолчулукка 12 жаштагы кыздар мал баасында сатылгандыгы факт катары бар. Туурабы? Бул нерселерди биз анан
Бул жерде туура биз балансты сактоо менен бирге биздин ушундай кайгылуу учурларды, ошол жерде биздин катыштыгыбыз болгон ата-энелердин тагдырын дагы унутуп, буга кыйыр мамиле жасабашыбыз керек. Бул боюнча айтып өтүштү. Биздин президенттин жарлыгы да бул чоң эрдик. Ошон үчүн бул саясат жакшы жүрүп жатат буюрса, жакшы натыйжалар чыгып, илимпоздор дагы өзлөрүнүн объективдүү туура сын пикирин берет деген ойдобуз. Баарыңыздарга чоң рахмат. Урматтуу катышуучулардын ой пикирлерине да чоң терең ыраазычылык билдиребиз. Азыр ушул багытта университетибиз 2 иш-чара өткөн экен, кыргыз тили кафедрасынын уюштуруусу менен. Биринчиси бул тарых жана маданият жылына арналган Үркүн тарых барактарында аттуу дил баян жарышмасы болгон экен. Ошонун биринчи орунду алган 2 окуучубузду сыйлап коюу үчүн студенттерибизди окуп коеюн. Гүлиза Жээнбекова, дүйнөлүк экономика бөлүмүнүн 2 курсунун окуучусу. Ал эми түркология бөлүмүнүн 1 курсунун студенти Талипжан кызы Батма. Бар болсо, урматтуу ректорубуз сертификаттарын акчалай сыйлыктарын тапшырып койсун. Экинчи орунду алган ушул дил баян конкурсунун окуучулары 2 курстун менеджмент бөлүмүнүн студенти Михидинов Бахридин жана 2 орунду алган дагы 1 курстун студенти педагогика бөлүмүнүн студенткасы Жээнбекова Апал. Математика бөлүмүнүн 1 курсунун студенти Оморов Эрмек. Анын сыйлыгын тапшырып коюу үчүн урматтуу агайыбыз Токторбек агайга. Ал эми көрүп турасыздар өзүңүздөр эң жакшы деп тандалып алган 6 сүрөт, 8 сүрөт бул жерде илинип турат. Бул Үркүндү чагылдыруу багытында тартылган экен. Ошол студенттерибизди сыйлоо үчүн компьютердик инженерия бөлүмүнүн 1 курсунун студенти Медербек уулу Адилет 1 орунду алгандыгы үчүн чакырылды. Экинчи студентибиз 1 орунду дүйнөлүк экономика бөлүмүнүн 15 тайпасынын студенти жалпы студенттердин атынан тартылган бир бар экен. Ошол жерден бир өкүл келип койсун. Сыйлыгын тапшыруу үчүн Ташмамбет агайга сөз беребиз. Ушул эле конкурста 2 орунду алган группалар эл аралык мамилелер бөлүмүнүн Аяр 2 командасы барбы? Жана менеджмент бөлүмүнүн 2 курсунун МАН 14Б командасы барбы? Сыйлыктарын тапшырып коюу үчүн Садык Алахан агайга. Андан кийин ушул мелдештин 3 орундары электрондук инженерия бөлүмүнүн студенти Данияров Бексултан. Бир сүрөтүбүздүн аты жазылбай калыптыр. Талбек Бактыгуловдун сүрөтү, ыры жазылган сүрөт. Ким тартты эле? Жокпу? Бар болсо, 3-үнчү. Бул жигиттин сыйлыгын тапшырып коюу үчүн Гүлзада эжеге кезек берели. Жигердүү качкан студенттер бар экен, анан грамотаңыздарды алтын эжеден алып алыңыздар. Укук таануу бөлүмүнүн 1 курсунун студенти Асанбаев Жоодар. Андан кийин 3 курстун студенти эл аралык мамилелер бөлүмүнөн Нуркыз Абдикеримова жана 1 курстун студенти Саадакеев Дастан.
жана менеджмент бөлүм 1-курсунун студенти Талайкүл Шайлообек кызы. Грамотаңыздардан алып алыңыздар Алтынай эжеден. Ушул программага катышып, конференцияга катышканыңыздар үчүн чоң рахмат. Сүйлөгөн катышууларыбызга качан тереңиз ачылып билдирем. Бар болуңуздар. Рахмат.